Арабаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, бул ичкендин кечи телеберүүсү ТВ1 чегиткежи каналы кештин кезекчиси мен Эркин Нурбаев. Бүгүн бизде аптанын 3-күнү 9-июнь болуп калды. Эшикте күн ысык. Ал эми бүгүнкү кештин темасын биз Кыргызстан коопсуз өлкөбү деген алкакта алып кетүүнү туура көрдүк. Себеп дегенде кечеки жакынкы жаңылыктар, интернетте байма-бай пайда болуп жаткан күндөмдүк маселелер, мунун бардыгы биз кандай өлкөдө жашап жатабыз? Биздин өлкөдө жашоо чындыгында эле коопсузбу? Бизде жашоо, жумуш кылуу, бала багуу, же эле жашоону жүргүзүү канчалык деңгээлде мүмкүн жана өзүбүздү канчалык мындай коопсуздукка сезебиз деген маселе баарыбызды түйшүлтөт. Себеп деген адам баласы үчүн эң негизгиси мисалы турак жай, жеген тамак ашы жана коопсуздук маселеси эң негизги фундаменталдуу түшүнүктөр болуп эсептелет. Ошондуктан Орхан Инанды маселеси боюнча бүгүн бизде көп нерсе маселе талкууланат. Азыр болсо бизден музыкалдык белек болсун. Адаттагыдай Бекжан Темирхан, эзилип бүттүм. Кала алып коюңуздар. Дагы тапаптырсың да. Жүрчү. Агарып аткан таң мелең сен, жашоодон тапкан багым элең сен. Seni suyumun, seni güttümün, ezilip büttüm, ay 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 ezilip büttüm, altının özündü güttüm, kaydasın asılım asır, sağındım özündü gülüm, ay 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 ezilip büttüm. Altının özündü güttüm, kaydasın asılım hazır, sağındım özündü gülüm. Seni suyumun, seni güttümün, sende soğutkan meni жүрөгүм. Үмүттү шамын өчүрүп барам, кыйнадың жанды. Ay 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 ezilip büttüm, altınım özündü güttüm, kaydasın asılım hazır, sağındım özündü gülüm. Ay 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 ezilip büttüm, altınım özündü güttüm, kaydasın asılım hazır, sağındım özündü gülüm. Ay 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 ezilip büttüm, altınım özündü güttüm, kaydasın asılım hazır, sağındım özündü gülüm. Ay 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 ezilip büttüm, altınım özündü güttüm, kaydasın asılım hazır, sağındım özündü gülüm, kaydasın asılım hazır, sağındım özündü gülüm. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев.
Кеч кезегибизди баштадык элек. Бүгүн биз жалпысынан ошол Кыргызстан коопсуз өлкөбү деген суроого жооп издеп, ошол теманы кечегиде ошол бүгүн 9-күн болуп жатат. Кыргызстандагы эгемендүүлүк алган күндөн жылдардан тарта өзгөчө бир сапаттуу билимге багытталган, бүгүнкү күндө сапат деп аталган ошо билим берүү борборлорунан келген меймандарыбыз бар. Таныштыра кетсем, Бишкек Айчүрөк лицейдин кыргыз тили мугалими жана кафедра башчысы Гүлнара Султангазиева, бүтүрүүчү жана жеке ишкер Аскер Маденов. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Биринчиден ыраазычылык келип бергениңизге, экинчиден биз ошол сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр тууралуу сурагыбыз келип турат. Мына билим берүү баягы чоң бир татаал жана узакка созулчу процесс экенин баардыгыбыз түшүнүп билип турабыз. Аны менен катар мына Гүлнара эжеке, сиз мисалы өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кетсеңиз, канча жылдан бери кандай болуп ошол Айчүрөк лицейинде жана андан сырткары ошол кыргыз тили адабият кафедрасын жетектеп жатасыз, ушул боюнча айтып берсеңиз өзүңүз тууралуу. Мен өзүмдүн педагогикалык ишмердүүлүгүмө 37 жыл болот. 20 жылдан ашык убакытта ушул Сапат билим берүү мекемесинде иштеп келатам. Биздин эми алгачкы эгемендүүлүгүбүз болгон жылдардан баштап биринчилерден болуп ушул билимге болгон кол сунуусу ушул Сапат мурунку Себат билим берүү мекемеси болуп эсептелет. Эми биздин лицейлерде кайсы өлкөдө билимдүү жаштар, билимдүү балдар болсо ошол өнүккөн мамлекет болот деп ойлойбуз. Ошого Сапат билим берүү мекемесинин салымы зор деп эсептейм. Сиз ошо 37 жылдын 22 жылын Сапат билим берүү мекемесинде кандай эле келип калдыңыз? Кайсы жылдан башталып 98 жылы жөн эле мугалимдерди ала берчү эмес. Атайын конкурс менен кабыл алчу. Ошол конкурска резюмемди тапшырып, анан ошондон кийин бар сабак берип көрсөтүп, анан алган болчу да. Ошондо мен катардагы эле мугалим болуп киргем. Андан кийин 2 жыл иштегенден кийин Сапат билим берүү мекемесинде илимий борбор бар. Ошол илимий борбордо 8 предметтен кафедралар бар. Ошол кафедралар мугалимдерге тажрыйба алмашууда, бири-бири менен ошол кесиптин чеберчилигин өнүктүрүүдө көп чоң жардамдарды берет. Анан ошол 2 жыл иштегенден кийин Чыңгыз Айтматов атындагы лицейде анан кафедра жетекчиси болуп иштеп келатам 20 жылдан бери. 20 жылдан бери кыргыз тили адабият кафедрасы, кыргыз тилди өнүктүрүү, тилибизди өнүктүрүү, ошол эң негизгиси балдарга сапаттуу билим берүү максатыбыз. Ушуну иштеп келатабыз. Гүлнара эже, дагы бир баса белгилеп айтып кетчү нерсе мындай да, мамлекеттик мектеп окуу жайлары бар, эми бул өкмөттүкү, болуш керек. Аны менен катар ошол анан жеке менчик деп баягы ушундай сыпаттама берип атабыз да. Анан ошол сапаттуу билим дегенде жеке менчик сектордогу иштеген мектептер жана билим берүү системасы эмнени туюндурат ичинде? Бул кандай айырмачылыктар менен болуш керек? Бүгүнкү күндүн талабы кандай болот? Сапаттуу билим. Биринчиден, менин оюмча, ошол шарт түзүлүшү керек окуучулар үчүн. Мугалимдер үчүн да шарт түзүлүшү керек. Мисалы, ар бир класстарда бизде интерактивдүү доскалар бар. Ар бир мугалим технологияны билиш керек, компьютердик технологияны. Ошол инновациялык методдор менен, жаңы ыкмалар менен өтүүнү камсыз кылабыз. Бардык эле мугалимдер бизде конкурс менен алынат. Анан бизге жаш келген мугалимдерди дагы 3 жылдан 8 жылга чейинки мугалимдерди ар жылы 2 жолу каникул учурунда алардын кесипкөйлүгүн өнүктүрүү максатында окутуп, тажрыйбалуу мугалимдер менен биздин илимий борбордогу жетекчилердин лекциялары, семинарлары, тренингдери болуп турат да. Өзгөчөлүгү эми ошол окуучунун жөндөмүн, каалоосун, мекен таануусун
терең өздөштүрүп ошолорго терең билим берүү. Бардыгы эле өз эми жеке мектептин өзгөчөлүгү ушунда деп ойлойм да. Бирок мамлекеттик стандарттын негизинде эле ошол мамлекеттик стандарттын бөлүштүрүлгөн саат программаларынын негизинде эле окуйбуз. Аскар мырза, Аскер мырза, сизге кайрыла турган болсок, ошол сапат билим берүү борборунда сиздин жашооңуз кандайынан байланып калды, кай жерде окудуңуз жана кандай орду бар? Мен үчүн ушул сапат аябай жашоомдо чоң орун алат. Өзүм балдарым баары сапат мектебинде окуйт. Сапат мектептеринде окуйт. Быйыл да балам, чоң балам, улуу балам бүттү ошол Чыңгыз Айтматов лицейин. Канадага ошо Ватерлоо университетине өттү. Дүйнөдө ошо топ 5 IT университеттердин бирөөсүнө кирет да. Мен үчүн ошол сапат биз 90-жылы киргенде 93-жылы лицейге ошо биз биринчи бүтүрүүчүлөрдөнбүз. 97-жылы. Ал кезде 90-жылдарда англис тил, түрк тил менен сабак алып, биздин ички дүйнөбүздү биз Совет Союзунан кийин ошо жаңы бүтүп бизге аябай башкача келген да бул система. Анан лицейде окуп жүргөндө бир эле эң негизги мен үчүн калган нерсе жана бул көбүнчө ошо лицейди бүткөн балдардын кыздардын мээсинде калган ошо аң сезиминде калган нерсе бул жер силердики, бул лицейлер силердики, бул силер патриот болушуңар, силер эл үчүн, жер үчүн, мамлекетиңер үчүн иштеш керек деген бизге ушундай түшүнүк салган да. Патриот болушуңар керек деп. Ошол биздин агайлар айтчы, биз Турцияга бул эчтеке алып кете албайбыз, силерге эле калат. Өзүңөр эле өнүктүрүп, өзүңөр чоңойтуп, өзүңөр мамлекетиңер өзүңөрдү алып кетесиңер деп эжекебиз айткандай, ошо мына кыргыз эжекелер өздөрү сабак берип, өздөрү программалар түзүп, мамлекетке эле өтүп калды да, негизинен элечи лицейлер. Анан идеологияда ошо лицейди бүтүргөн балдар чет мамлекетке болобу, жагаяктуу болсо дагы бизде акчаны, мен ишкер катары айтып коеюн, бизде акчаны биякта табып бир жака алып чыгып кетүү ойда жок, ниетте жок да. Бизде тескерисинче ошо чет мамлекетке барып иштеп, канча студенттер ошо окуп келип, иштеп, тыштан келип, кайра бияка акча салышат да. Кыргызстандын жерибизге өзүбүз эң жакшы арабызда, өзүбүздүн кругтарда айтабыз да, эң чоң инвестор өзүбүз болушубуз керек. Өзүбүздүн элибизге, жерибизге эң чоң инвестор биз болушубуз керек деп, өзүбүзгө ушундай максаттарды коебуз да. Тыштан бир арабты же орусту же американецти күтпөй өзүбүз кылышыбыз керек деп, ушундай биз аракет кылабыз да. Ал эми ушул аракеттердин кайсы бир деңгээлде бир мындай ташка чабылып жатканы бүгүн бизде окуялар болуп атат. Билесиздер, азыр мен ушул темадан саясий өңүттөн башка Орхан Инанды мырза тууралуу сөз көтөргүм келип турат. Менин баамымда бул киши мындай биринчи мугалим образын алып, ошо 90-жылдардан баштап ушул жылга чейин чоң бир эмгегин үзүрүн сиңирип келди. Бүгүн мен жогоруда ошо айткандай 9-күн катарынан митингдер болуп атат, ага чейин ушул инцидент болду. Сиздердин позицијаңыздарды окугубуз келип турат да. Келиңиз күнөрүчү. Аскер айткандай, биздин Кыргыз бүтүрүүчүлөр, Кыргыз Республикасында сапат билим берүү мекемесинин бүтүрүүчүлөрү дүйнөнүн 4 бурчунда эмгектенип билим алып атышат. Мен ушул жерде баса белгилегим келип атат. Ошол жаштарыбыз дүйнөлүк олимпиадада 2039 окуучубуз дүйнөлүк олимпиаданын жеңүүчүсү болуп атат. Бул жакшы көрүнүш менимче. Анан бүгүнкү күнү ушул эгемендүү, демократиялуу, мыйзамдуу өлкөдө жашап жатып, ушул 31 май түнү белгилүү педагог, агартуучу биздин дүйшөнгө да салыштырып атабыз. Жаңыдан Совет мамлекети орноп келатканда
баягы билимге умтулган жаштарды дүйшөн өзүнүн билими жок болсо дагы билимге тартса, бул эгемендүүлүктү жаңы алып атканда жаштарды ушул билимге тартып, сапаттуу билим берүүгө тартып, ушул негиздөөчүлөрүнүн бири болуп эсептелет Инанды, Орхон Инанды. Ушул Орхон Инандынын мына бүгүн 9-күнү болуп атат. Мыйзам дагы кайталайм, мыйзамдуу өлкөдө жашап туруп, ушул Орхон Инандынын дайынсыз уурдалып жок болушу баарыбызды дүрбөлөңгө салып атат. Менимче Орхон Инанды жөнөкөй педагогдон колуңду тарт деген гана үмүт менен ушул митинг жасап аттык. Алы туткучу айтып атпайбы? Билбегенге бир мугалим жоголду, а билгенге билим жолу торолду деп. Ушул сыяктуу иш болуп атат да. Асиямызга толуктай турган ойлоруңуз бар болсо, Орхон Инанды мырза боюнча. Биринчи ошо айтып кете турган нерсе, биз митингтерди бүгүндөн баштап токтоттук. Башка чыкпайбыз. Бизди ойлойбуз ошо бийликтегилер, биздин укук коргоо органдары баары уктуу аракет кылып атышат, көрсөтүп атышат. Бизге берген маалыматтар боюнча ошо изделип атат. Биздин ошо негизги максатыбыз ошо агайыбыз бизге ушул кыргыз элине коомчулукка тарыхта бул кийин үзүрлөрү көрүнөт да, бул убакыт көрсөтөт. Ушундай кишини күндүн ортосунда ушундай алып кетүүсүнө мындай уурдалганына же кандай биз азыр так официалдуу маалымат болгон үчүн айта албайбыз. Бирок ушундай кырдаалда ушу чыгып эч кандай саясий талап жок, эч кандай бир башка талап жок, жалгыз бир табылсын деген хэштег менен чыктык да, ушул эле табылса экен деп. Анан мамлекет болгондон кийин биз мамлекеттин органдарына кайрылабыз да. Башка мындай кимге барайлы. Анан өзүбүздүн укугубузду билебиз. Өзүбүз мындай башка бир спецслужба же неменен күнөөлөп же мындай неме кылган жокпуз. Бирөөдөн да сурай албайбыз. Ошо өзүбүздүн официалдуу органдарга кайрылдык. Ошону үнүбүздү, кайгыбызды ошо жеткизели дедик да. Болгону ушул. Орхон Инанды агайыбыз өзү аябай назик киши да, аябай боорукер. Негизинен ошол биздин кыргыз калкы менен иштөө оңой эмес да. Биз аябай кыргыздар мындай азаттыкты жакшы көрөбүз. Анан бирөөгө баш ийүүнү оңой менен неме кылбайбыз. Анан бизге бербейбиз оңой менен. Анан Моюн бербейбиз. Моюн берүүбүз аябай оор биздин. Практически бербейбиз. Анан ошо bunday kişi gelip ошо эжекелерибиз, агайларыбыз өзүнүн ошо ал кезде баштагы аслында негизги ошо түрк агайлар бар ошо элибизге жагып, ушунчалык пейилибизге туура келген киши ошо Орхон Инанды да. Ошого биз аябай ичибизден күйүүтүбүз бар. Ошо табылса экен, үй бүлөсүнө жетсе экен, биз да ошо рахаттап калсак ошо. Бирок ошо бул кошумча ошо митингге же бийликке эч кандай каршылыгыбыз же немебиз жок. Анан митингтерди токтоткон себептердин бирөөсү да ошо угуп калдык ар кайсы күчтөр бизди колдонушуп, ошол митингдерди колдонуп, 3-4 күн ошо бирөөлөр таш тарап келип, башка күчтөр колдонуу деген миштерди угуп, анан ошону токтотконду чечтик да. Чыгып эч мындай неме кылбай. Биздин эң башкы максатыбыз жөн гана Орхон Инандынын аман эсен табылышы. Ал адам жөнөкөй, кесипкөй педагог, кичипейил, муну бир эле кесиптештер эмес, ар бир лицейге кыдырып барганда дагы ал акыбалын сурап, жөнөкөй эле мугалимдин жашоо турмушун, ден соолугун сурап, көңүл буруп өтөт да. Адамдык сапаты абдан бийик адам. Ошон үчүн бул эмне чыгып алышы, эмнени талап кылып атышат деген бизде башка бир күчтөрдүн тарабынан айтылышы же ар кандай комментарийлерди жазып атканы
бул туура маселе дейбиз да. Себеби биздин өкмөт башчылыгына, бийликке эч кандай эчтеке нааразычылыгыбыз жок. Болгону Орхон Инандынын аман эсен табылышы, педагог адамдын. Демек, ошол митингдер бүгүнкү күн менен токтолду. Бүгүн акыркы күн болду. Мындан аркы кадамыңыздар тууралуу билсек болобу? Кандай позицияны? Bundan arqылуу ошо биз президентибизге жаздык, кат жаздык. Укук коргоо органдарынын башчыларына кат жаздык, Жогорку Кеңештин төрагасына кат жаздык. Ошо официалдуу кайрылуулар жасадык. Жоопторун күтөбүз. Анан соцсеттен, соц тармактардан ошо табылуу боюнча эле ошо саясий эчтекени аралаштырбай ошо табылсын деп эле ушундай тынчтык жана акциясын эле улантып кетебиз. Соц тармактарда эле. Башка эч жерде ниетибиз жок. Биздин элди бөлүп жаруу же андай эч мындай кандай бир жаман ниетибиз жок. Эң негизгиси ынтымак. Эгерде мен Орхон Бейди өзүм жакшы тааныйм аябай. Эгер өзү келип ушул өзүнө окшогон бирөөнү ушундай неме болуп кетсе, өзү айтмакта сабырдуу болойлу. Митингди эле балким уюштурбайлы. Бул биздин жанагы өзүбүздүн позициябыз да. Анын өзү кеңеш бермек да, митинг кылбай эле коелу, эмне кылайлы, ушундай болуп калыптыр, сыноо деп туруп эле өзү токтотмок да. Биз ошону өзүнүн характеринде эске алып аябай тынч киши да. Боорукер, жоош киши болгон үчүн бизде официалдуу бүт кайрылуулар жасадык, жоопторун күтөбүз. Калган Кудайдын буйругу да, Кудайдан күтөбүз да. Ушу сиздер менен болгон биринчи блокту азырынча жыйынтыкта туралып, биз менен болуп туруңуздар. Азыр бизде жарнамалык блок болсун. Андан кийин ошол лицей, анын бүтүрүүчүлөрү жараткан ийгиликтери жана келечектеги ошол билим берүүгө болгон көз карашыңыз, балдарыңыз жакшы жерге окууга тапшырыптыр, ошол тууралуу сүйлөшөлү. Эсиңерге салып кетсем, бизде конокто Бишкек Айчүрөк лицейнин кыргыз тили мугалими жана кыргыз тил адабият кафедранын башчысы Гүлнара Эжеев Султангазиева жана ошол лицейдин бүтүрүүчүсү жеке ишкер Аскер Маденов. Бүгүн биз Кыргызстан коопсуз өлкө боло алабы деген теманын алкагында ошол кечегиде жок болуп кеткен Орхон Инанды мырзанын басып өткөн жолун талкуулап жатабыз. Биз менен болуңуздар. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Эфирдебиз. Кайрадан конокто Айчүрөк лицейнин кыргыз тил мугалими жана кыргыз тил адабият кафедра башчысы Гүлнара Султангазиева жана ошол лицейдин бүтүрүүчүсү жеке ишкер Аскер Маденов. Мен Аскер мырзадан сурагым келип турат. Аскер мырза, айтсаңыз, ушул лицейди сиз көп жыл мурун бүтүрдүңүз. Мына ортодон убакыт билим берип өтүп кетип, бүгүнкү күндө уулуңуз дагы лицейди бүтүрүп, Канадага университетте тапшырды деп атасыз. Деги эле ошол лицейдин бүтүрүүчүлөрүн башка бир окуучулардан бөтөнчөлүгү, айырмачылыгы эмнеде, кандай бир көз карашта, кандай бир байкоолор жүргүзүп алдыңыз ушул боюнча? Кандай артыкчылыктарга ээ болушат? Лицейдин 2-3 мындай айырмасы бар жөнөкөй мектептерден. Бул биринчиси бул жатакана системасы. Бизде ошол биз жатаканада жашап ошол жерде. Анан жалаң эркек лицей деп койчу да, биз ошо эркектердин лицейи. Биз балдар менен жалгыз ошол жерде достошуп, бир туугандай бир табакты нан бөлүшүп дегендей. Анан шарттарды ошо казарменин шарт сыяктуу, ошо бүт минутасына чейин жазылып болчу да, эмне кылабыз, кандай кылабыз. Ошо буну бүт жагынан ошо тартипти да бизде тартиптүү жашоону да үйрөттү да бул лицейлердечи. Кайсы убакта турушубуз керек, кайсы убакта завтрак, обед, сабактар, кечки сабактар, спорт немелери, кайсы күндөр баары белгилүү болчу. Анан дем алыш күндөрү, майрам күндөрү ошо активный жанагындай театр, өз театр кылчык, конкурстар, анан олимпиадчыктар олимпиадага неме болчу. Бул жерде мен да кошуп кетсем, 96-жылы мен математиканын дүйнөлүк олимпиадага да катышкам. Ошо лицейлерден атынан, Кыргызстан атынан катышкам. Негизи ошол эжеке жана айтып кетти,
шарт түзүп берүүдө ошол балдардын потенциалынын ачылышына, ошо потенциалды көбөйтүп чоңоюшуна шарт түзүп берүү ошол лицейлердин системасы азыркы күндөрдө эң жакшы система да. Мен буну өзүм көрүп, өзүм жашоомдо ийгиликтерге, андан кийин мен өзүм 4 жогорку окуу жайды бүтүрдүм. 4 кесиптин ээсимин да. Ошолорду окуп жүрүп, өзүм балдарым ушул системада окусун деп өзүм ошого аракет кылып окуттум да. Ооба акчасы мындай арзан деле эмес, бирок аракет кылса ошол кийинки жашоого, кийинки муунга ошо алган тарбиясы, алган билими аябай жашоосунда мындай калкан болуп жардам берип, күч кубат берет да. Ошол лицейлердин ошол эң негизги айырмачылыктары ушулар да. Күндөр мына мен билгемден мисалы лицейдин бүтүрүүчүлөрүнүн да үй чарадагы ынтымак аябай күчтүү да. Биримдиктүү жыл сайын кайсы бир иш чаралар болот. Ошол мунун бардыгы мындайча айтканда бир гана ошо тарбия маселеси эмес, мунун бардыгы башкача айтканда энергия маселеси да. Башкача айтканда ошо бүтүрүүчүлөр бүткөндөн кийин бири-биринен кол жуубай, тескерисинче тез жолугуп, эжелер, агайларда маселе болуп калса, мугалимдер, окуучулар чогулуп алып, бирке бир тыйын тыпырын же колдон келген жардамын ким кайсы тармакта болсо, ушундай бир тармакташкан бир айырдан түшүнүктөр бар да. Ошол боюнча кандай ойдосуз? Ушунун негизинде эмне жатат? Жана ошо балдардын балдарга болгон өзүңүздүн көп жылдык канча балдар өттү көз алдыңыздан? Ошолорго кандай көз караштасыз? Биз эми аскерт абдан туура айтып атат. Ошол окуучулар бири-бирин сыйлоого, биримдик болууга, бири сүйлөп атканда ошонун сөзүн сыйлап угууга тарбиялык жагы абдан күчтүү да. Ошол бир комнатада кээде 5тен, кээ бири 10дон, кээде 12ден жаткан балдар дагы ошол биримдикке, бирдиктүү болууга тарбияланышат. Андан тышкары бизде ийримдер иштейт. Ошол баланын жөндөмүнө жараша, каалоосуна жараша ийримдер иштейт. Андан тышкары биз кайрымдуулук иштерин дагы жүргүзүп турабыз. Жана таштап кеткен балдар үйүнө барат, карылар үйүнө барат. Бул деле ушунун баары тарбияда, ушунун баары коомдо болуп аткан нерселерге активдүү катышып, анан жардам берүүсү дагы да. Бизде дайыма 25 майда бүтүрүүчүлөр, августта, 25 августта бүтүрүүчүлөр жолугуп, ошо окуган лицейлерине келип, спонсорлук кылып, спортивный площадкаларды түзүп берип, жардам берген окуучуларыбыз абдан көп. Мынакей аскер сыяктуу ишкер болгондору бар, илим билимдүү болгону бар. Кайсы колунан эмне жардам болсо, ушуну лицейине келип, кайрылып, мына мекенге кызмат кылуу деген эле ошол. Өзүнүн билим алган лицейине келип, чоң жардамдарды берип аткан бизде көп мисалдарыбыз бар. Андан тышкары эле эми биз Сапат билим берүү мекемесинин бүтүрүүчүлөрү дүйнөгө Кыргызстандын желегин желбиретип атат. Бул дагы эң жакшы ийгиликтерибиз деп билебиз. Керек болсо башка жактан окуп келип, жана топ дүйнөлүк топ 100 университетинден билим алып, анан ошол кайра келип, лицейде иштеп, мугалимдик, башка кесиптин ээси болгон бүтүрүүчүлөрүбүз дагы абдан көп. Демек, Кыргызстан бул Сапат билим берүү мекемесинин ишмердүүлүгү Кыргызстан үчүн бийик деп эле эсептейм. Аскер мырза, эми сиз мына лицей менен өзүңүздүн жолуңуздагы балдарыңыз дегеле жашооңуз байланып калган экен. Эми мындай бир суроо болсун да. Ушул акциялар башталган күндөн тарта коомчулукка бир дүрбөлөң болуп, чоң уудуу болуп тарады. Албетте себеп деген ошол лицейлердин Кыргызстан боюнча тармактоо системасы, бүтүрүүчүлөр, азыркы окуп аткандар бар. Көп эле санда экен, мындайча айтканда. Бирок ошол сиздердин дарегиңизге келген кайсы бир жорумдар, кайсы комментарийлер жосунсуз, орунсуз деп эсептейсиздер? Себеп дегенде мындай, мен да интернет алкагын карап отурсам, кээ бир комментарийлер өтөт, мындай болбош керек, кимсиңер, кереги жок, башка бирөөгө багынып беребиз деген сыяктуу кандай түрдөгү комментарийлер чындыкка дал келбейт да, мындайча айтканда. Сиздердин чындыгы. Мен чынын айтканда мен комментарий окуганды бул маселе боюнча болсун,
саясий маселе боюнча мен окубаганга аракет кылам да. Эмнеге дегенде акыркы убакытта мен ишкер болгон үчүн ошол бизде жарнама бергенде же бир рекламный акция маркетинг боюнча ошо билебиз да, бул бот жанагындай ар кайсы немелер бар да, инструменттерчи. Кээ бирки адамдар opinion maker деп коет, мисалы үчүн ойду буруп ар кайсы ой жаратуучу жанагындай күчтөр болгон үчүн мен комментарий окубайм да негизинен. Бирок биздин анан көптөрү ошо бири-бириз чакырабыз да, бул көңүл бурбагыла. Биз бир кыргыз жараны, бир агайыбызды, бир ошо илим билимге салым кошкон акыркы ошо кылымдын ошо 30% да, 30 жылга жакын салым кошкон кишинин тагдыры ушундай чечилип атканда, бир гана ошого тагдыры мындай жакшы жанга чечилип калсын, ошо дуабыз, ошо митингге чыгып өзүбүздүн күйүтүбүздү ошо цивилизован жанагындай туура жарандык позицияда көрсөтүбүз. Ошол ниет менен эле чыгып атабыз да. Башка эч кандай неме талабыбыз да жок, мыйзамыбыз бар. Мыйзам биздин 100% деп айтсам дагы ошол бир криминалга аралашпаган же башка бир мыйзам бузган андай бүтүрүлүүчүбүз практически жок. Чет мамлекеттерде да ошо Кыргызстандын имиджин көтөрүп биз бөлбөйбүз өзүбүздүчү. Лицей менен анан лицейни бүтүрүүчүбүз менен биз кыргыз жараныбыз биринчи негизинен. Анан биз патриотпуз. Бизге ошо буйруп лицейде окуп калыптырбыз, ошол эле айырмабыз. Аны биз башка мектептен же андай эч бөлүү жаруу андай оюбузда да жок, ниетибиз да жок. Бири-бирибиз менен чогулганда да досторубуз да башка мектептерден эле көп аябай. Эч кандай бөлүп жаруу ниетибиз да жок. Ошо бир гана Кыргызстанга канчалык жакшы, канчалык ушул чын жүрөктөн, чын ыхластан элиме, жериме кызмат кыла алам деген ой менен жүрөбүз да. Канчалык жакшы. Ошо ниет ушу өлкөбүзгө, жерибизге, элибизге кызмат кылуу да. Башка эч кандай ниетибизде максатыбыз жок биздин негизи. Балдарыбызды ошентип тарбиялайбыз да. Демек, ушу сиздердин дарегиңизге келген кайсы бир каршы пикирге позиция биз унчукпайбыз. Жанагы орустар айткандай собака лает, караван идет дегендей, өзүбүздүн ишибизди кылып эле, билген окатыбызды кылып, кызматыбызды кылып кете берели. Биздин эч андай ар кимге жооп берип кайтарып бөлүп жаруу, бири-бирибизди мындай жана фитна деп коет, андайга эч жол бергү, өзүбүзгө мындай тыюу салабыз да. Мен жеке өзүм үчүн айтам, анан өзүм досторум ошо өзүм неме ушундайбыз да. Биз бирөө менен ажылдашып, майда спор, ызычууларга кириш эч кажет жок. Мындай натыйжасы да пайдасыз да. Ошон үчүн андай нерсеге кирбейбиз. Окубаганга аракет кылабыз. Андай болсо мен дагы бир мындай тактоо иретинде айта кетсем, сиз мына сөздүн башыңызда айттыңыз, биз кыргыздар өзү ушуну азаттыкка өтө жакын, моюн бербеген, ушундай эркиндик менен жаралып, эркиндикте кеткен эл десек болот өзүбүздүчү. Анан ушундай учурда сиздердин кылып аткан ушул жумшактык позицияңар чындыгында кыргызга жакпайт да. Моюнга алсак болот. Ушул нерсе боюнча кандай ойду айтат экенсиз да? Кыргызга өзү жумшактык жакпайт. Ким жумшактуу болсо, бул сабырдуулуктун, күчтүүлүктүн белгиси эмес, алсыздыктын белгиси катары кабыл да. Жумшактыкка мен сиздин сөзүңүзгө аралча айтып кетерим. Жумшактык кыргызга аябай жагат дагы, жарашат дагы, адилеттүү болсо. Адилетсиз болсо, ошол катуу, кыргыз качан катуу болот? Адилетсиздикти көрсө катуу болот. Адилеттүү баары болуп атса, адам кандай болсун, өзүнө мындай каршы неме болгон болсо, биздин элибиз чыдап келген да. Биздин ошол азаттыкты жакшы көргөн ошо экинчи ички сыпаты биздин адилеттүүлүктү жакшы көргөнүбүз да. Биздин ошол табылсын деп, ошо адилеттүүлүккө эле чакырдык да. Ошо жараныбыз табылсын деп, ички ошо тышынан көрүнгөн табылсын, ичинен ошо адилеттүүлүк болсун. Жараныбыз, агайыбыз эч кимге зыян кылган жок.
эмнеге ошентип уурдалып кетип атат деп ушул ички күйүтүбүз чындыгында адилеттүүлүктү каалап атабыз да. Башка эч мындай бирөөнү камап салгыла же бирөөнү кое берип салгыла эч бир талап менен чыккан жокпуз. Саясатка да аралашкан жокпуз. Саясатчылар мисалы үчүн азыркы күндөрдө баары көрүп турат, ар кайсы саясатчылар кирип чыгып атат СИЗОлорго. Аларга эч мындай көңүл бурган жокпуз да. Неге? Ал балким күнөөсү бар, балким жок. Буну сот органдар чечет да. А бул жердеги маселе органдар да өздөрү билбеген үчүн же сот же органдар биле же мамлекет мындай тактиме билген бир гана ошо табылсын деген талап менен чыктык да. Эгер билгенибизде мисалы үчүн СИЗОдо отурат же паланчада отурат, анда адилеттүү ошол мыйзам чегинде бузган болсо эч митинг эч кандай неме болбойт да. Бу жерде ошол адилеттүүлүктү орното турган эч ким билбеген үчүн ошол биз ошентип айла жок чыгып атабыз да. Башка ниетибиз жок. Кошумчалап кетким келип атат. Ушул Сапат билим берүү мекемеси өзү менен өзү эле бир Кыргызстанда өзүнчө бөлүнүп калган мекеме эмес. Биз эгерде шаардагы лицейлер, шаардык билим берүү башкармачылыгы менен райондогу болгон лицейлерибиз, райондук билим берүү башкармачылыгы менен биргеликте тажрыйба алмашып, ар кандай семинарларды дагы өткөрүп турабыз. Бул дагы биздин мындай өзүнчө эле бир Сапат билим берүү мекемеси таптакыр эле бөлүнүп калды. Биз такыр башкабыз, жеке мектеп биз дегенден сырткарыбыз да, биз биримдикте иштейбиз. Райондордо, шаарыбызда дагы шуну кошумчалап айткым келип атат. Анан азаттыкты биз кыргыз илгертен азаттыкты эркин болгубуз келген деп атпайбызбы? Мына Манаста деле, Манас бирөөнүн эли жерине кызыккан эмес, жерине көз артып чаап алайын, басып алайын деген эмес. Ошол эгерде басып ала турган болсо, элин кырса, кыздарын кул кылса, катындарын тул кылса деп деген максат менен келген душмандын катыгын берген кыргыздар. Ошол сыяктуу биз дагы мындай адилеттүүлүк үчүн чыгып атабыз да акцияга. Ошол митингге биз дагы ушул педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын даңк медалынын ээси, билим берүүнүн отличниги, билим берүүгө кошкон салымы чоң. Абдан көп күч жумшап ушул деңгээлге жеткирген. Ошол балдарыбыз мына бүгүн баары ошол дүйнөлүк дагы айтам университеттерден билим алып келип Кыргызстан үчүн, кыргыз жери үчүн, эл үчүн кызмат кылган балдарыбыз болуп атышат. Анда мен бир мындай жыйынтыктоочу суроолордон берейин. Анда сиздердин көз карашыңызда 30 жылдык тарыхты жашап өттүк. Дагы алдыда 30 жыл дагы көптөгөн жылдар бою келатат. Алдыда кандай өлкө болобуз? Кандай багытты көздөй, кандай багыттайбыз? Келечегибиз кандай болот? Себеп дегенде сиз мына көп жылдан мугалимсиз да. Мындай көз карашыңызда, көз алдыңызда мына Аскер байкем сыяктуу эле мындай бүгүн өзү уулдардын атасы болсо, ошолордун балдары, алардан кийинки балдары дагы көрүшүбүзгө насип болсун албетте. Кандай жолду баратабыз? Мугалим катары, байкоочу катары айтып кетсеңиз. Биз эми менимче Кыргызстандын келечеги кең, дагы кичинекей мамлекет болсок дагы алдыбыздагы көп ийгиликтерге жетет деп ишенем. Анткени жаштар азыр илимдүү жаштар чыгып атат. Мен айтат элем, кыска эле келечеги кең, өнүгөбүз, өсөбүз деп эле эсептейм. Абдан рахмат сизге, Аскер мырза. Сиздин ойлоруңуз кандай? Уулуңуз менен байланышта болуп атасызбы? Кантип Кете элек күздө кетет. Могу жакында быйыл бүттү. Ошо өткөн жума кабар алдык, университеттен чакыруу келди. Жакшы. Кыргызстан келечеги боюнча биздин мен жеке оюм, эжекеме кошулуп кетем, аябай кең. Кудай буйруса, биз Кыргызстанды кандай жанагы жаңы төрөлгөн бөбөк жаңы ошол 1 жашка чыгып басып келип аткан, урулуп, жыгылып, улам жанагындай биринчи кадамдарын шилтейт го, ошол сыяктуу бөбөк сыяктуубуз да. Биз жана эгемендүүлүгүбүздү алып анан бирок ичибиздеги потенциал
ошол биздин лицейлер болсун, биздин башка лицейлер болсун, ошо башка система жана башка мектептер бар, англис тил жана университеттер, аябай ошол лицейге да атаандашып, башка мектептер дагы катуу мындай деңгээлин көтөрүштү да, мектеп деңгээлдери. Мен өзүм досторомдон айта алам, ушу силерге жетебиз деп, англис тилди болсун, башка тилдер болсо аябай мындай. Анан биз чет мамлекетте жүрсөк, лицей же андай бөлбөй бири-бирибизге жардам берет элек да. Ушу кыргыз жаран деп, бир тууганым деп. Биздин ошол лицейдеги кан бир тууганы болбосо дагы, бирок ушундай досторубуз бар, классташтар. Бир туугандан да жакын да. Неге бул кыргыздын ошол башка өзүбүздүн өзүм жараным, өзүм ошол өзүм бир тууганым сыяктуу көрөбүз да бирибизди. Ошого ошончо күйүп bunday nerse болгондон кийин биздин ошол потенциал аябай чоң да. Бизде Кыргызстанга аябай ишенебиз. Анан азыркы ушул кылып аткан кадамдар, кээ бир кемчиликтер болобу, ошо бизде улам президенттер алмашып, бул ошол улам жанагындай бөбөктүн жыгылып, кайра туруп, ошол сыяктуу көрүп атабыз да. Келечеги ошол кең ошо бутуна так турганда аябай бекем болгондо чоң кадамдарды алдыга аябай катуу шилтейбиз. Кудай буйрса ошо 30 жылдын ичинде аябай катуу кадамдарды шилтейбиз деп ишенем мен. Буга так ишенем. Эмнеге биздин ошо өзүм балам дагы ошолорго кошулуп жана Америкада, Канадада, Европада, Россияда, Японияда, Гонконг, Кытай, Араб мамлекеттер аябай күчтүү балдар ар кайсы тармактар, дин тармагы болсун, IT тармагы болсун, саясат, эл аралык билимдерде, инженерия жана ар кайсы тармактарда аябай күчтүү балдар окуп атышат да. Ошолор 10 жыл, 15 жылны аябай чоң натыйжаларды берет да. Алар өздөрүнүн балдарына чоң фундаменттерди түзүп берет да. Ошон үчүн мен аябай катуу ишенем, биз бир гана Кыргызстан деген эмес, дүйнөлүк, эл аралык деңгээлде аябай катуу кадамдар таштайбыз да. Мен буга өзүм атымдай ишенем да буга. Ушул немеге бир дагы бир сөзүн толуктап кетким келип атат. Өткөн жылы бир семинарга бардык, ошондо Америкадан келген бир педагог айтып атпайбы? Кыргыз балдары зээндүү, зирек болот экен. Кабыл алуусу да күчтүү болот экен. Канча айдан бери тилди үйрөтө албаган, тилди үйрөтө албай келсем, Кыргызстанга келип дейт, 2 жумада тилди үйрөнүп кетти деп. Бул мына ушундан эле кыргыз балдарынын Кыргызстандын келечеги кең деп айтсак болот да. Ошон үчүн билим берүүнү өнүктүрүш керек, жаңылаш керек. Билим берүүгө ушундай салым кошкон адамдарды колдошубуз керек деп айткым келет. Чоң рахмат эжеке сизге. Ушул ойлогон изги ниеттерибиз ишке аша турган болсун, анда сиз дагы ишиңиздерге ийгилик болсун, сиздер дагы кайрат кылыңыздар, сабыр кылыңыздар. Буюрса ошол биз негизги өзөктүү маселе талкуулап жаттык эле, ошо Орхон Инанды мырзанын тагдыры жакшы тарапта болот, бардык жакшы жаңылыктар менен аягы ушул угабыз деген ниеттебиз. Сиз дагы ишиңиздерге ийгилик болсун. Мен эсиңизге салып өтсөм, ушу Айчүрөк лицейдин кыргыз тил мугалими жана кыргыз тил адабият кафедрасынын башчысы Гүлнара Султангазиева жана Сапат лицейдин бүтүүчүсү жеке ишкер Аскер Маденов биз менен биргеликте болду. Чоң рахмат сиздерге. Эгер сиз кайсы бир деңгээлде жана стресс деп атпайбызбы, ушундай бир заман болуп атат Бишкекте жана бир канча жеринде, керек болсо ошол крушиламай, башкача айтканда бир нерсени бугумду чыгарып, бир нерсени талкалап, ошол нерсеге керек болсо акыңды төлөп дагы ошо дем алгандай болот экен. Эми ушул боюнча биздин кесиптештер сюжет тарып келген экен, ошону көрүп коюңуздар. Кымбаттуу достор, биз убакытты оригиналдуу өткөрүп жатабыз. Эгерде үйдө идиш аяк талкалап жатасың деп урушса, жөн гана ушул кереметтүү жерге келип ушундай кылсаңыз болот. Помню плохо. Чарчадыңбы? Күч жокпу? Баарынан тажадыңбы? Анда сиз бизге антистресс бөлмөгө Крушиламайга келгиле деп анын уюштуруучулары чакырышат. Бул Бишкектеги көңүл ачуунун жаңы форматы. Булануудан жана терс таасирлерден арылуунун жана жаңы эмоцияларды алуунун мыкты жолу. Өзүңө кокустан зыян келтире албаш үчүн ушундай костюмду кийебиз.
Эмерек, шаймандар, идиш аяктар бар бөлмөнү элестетиңиз. Сиздин колуңузда жарганат, балта же каалаган нерсеңиз бар. Жана анын баарын жок кылуу үчүн сизде 30 мүнөт бар. Ошондой эле ар кандай пакеттер бар экендиги кызыктуу. Мисалы, геймер пакети. Стресстүү оюн учурунда мониторду талкалоону ким каалабайт? Же жалпы тазалоо пакети. Бардыгын иретке келтиришиңиз керек деп ачуулансаңыз, чаң соргучту сындырып, бууңарды чыгарып кеткиле. Мындай эс алуунун минималдуу баасы 390 сомдон башталат. Эгер өзүңүздүкү менен келсеңиз, айнек фейерверки, банкалар, бөтөлкөлөр жана табактар 690 сом. Эгер сиз конкреттүү бир нерсени жок кылгыңыз келбесе, анда жөн гана тизмеден тандап алсаңыз болот. Бөтөлкө 25 сом, банка 30, табак 70. Эң кымбат рахат, чоң сыналгы 1790 сом. Биз апа, мен оюнчумун деп аталган пакетти тандасак, аябай толкунданган оюн сүйүүчүлөр үчүн монитор бар экен. Аны биз кубанып талкалап салдык. Вообще такая идея пришла другой основой. Негизи бул идея дагы бир уюштуруучубузга Айданага келген. Биз аны менен психологко окуйбуз. Айдана бир жолу стресстен арылтуучу бөлмө жөнүндө угуп, аны изилдеген. Мындай бөлмө Жапонияда ачылган экен. Башкача айтканда, ал жактын менталитети боюнча адамдар эмоцияларын жашырышат, өзүнүн ичинде сезимдерди топтошот. Натыйжада алар үйгө келгенде жакындарына эмоцияларын чыгарышат экен. Ошондуктан мындай бөлмөлөр курула баштаганда өлкөдөгү зордук зомбулук көрсөткүчү төмөндөгөн. Бул аларга чоң жардам берди. Ошондуктан Айдана буга шыктанып, ушул бөлмөнү биз менен Бишкекте ачкысы келди. Анткени мындай нерсе Кыргызстанда боло элек. Биз баарыбыз Энактус уюмунун өкүлдөрүбүз. Бул долбоорлорду түзгөн уюм. Биз буга чейин көп иштегендиктен ал бизге идеясын сунуш кылды. Бизнес долбоорлордун, социалдык долбоорлордун үстүндө мурунда иштегенбиз. Бул маселеде тажрыйбабыз бар. Крушила май. Бул чындыгында кызыктуу аттракцион. Анда сиз ар кандай буюмдарды сындырып, ыргытып, ал тургай бөлмөнүн өзүн талкалай аласыз. Вообще изначально наш... Жалпысынан алгач биздин максаттуу аудиториябыз 30 жаштан ашкан кеңсе кызматкерлери же жөн гана ири компаниялардын жумушчулары болушкан. Бирок бара-бара бизге түгөйлөр келе башташканын байкадык. Алар бул жерде жолугушууларды өткөрүшөт. Нам начали приходить именно парочки, проводить здесь свидания, то есть у нас очень актуально, да. Для парочек они приходят, устраивают здесь такие вот мероприятия. Ошо боюнча. Жарайт. Биз түз эфирдебиз кайрадан. Башкы прокуратуранын изин суутпай издөө ишин жана тергөөнү көзөмөлдөө башкармалыгынын улук прокурору Урмат Карыпеков бизде конокто. Рахмат Урмат мырза келип бериңизге. Урмат агай, иш күнүңүзгө карабайсыздан келип атасыз. Бизге биринчиден ошо башкы прокуратуранын изин суутпай издөө ишин жана тергөөнү көзөмөлдөө башкармалыгынын ишмердүүлүгү боюнча айтып берсеңиз. Кандай багытта иш алып барасыздар? Сиздердин компетенцияңыздар эмне кирет? Келиңиз. Эми башкы прокуратуранын жогоруда айтылып кеткен башкармалыгы тергөөгө жана изин сутпай издөө ишмердүүлүгүнүн мыйзамдуулугуна көзөмөл жүргүзүп, ошону жүзөгө ашырат. Жөнөкөй сөздөр менен айтканда, Кыргызстандагы болгон тергөө органдарынын, тергөөчүлөрүнүн ишмердүүлүгү, андан сырткары изин сутпай издөө ишмердүүлүгүн жүзөгө ашырган кызмат адамдарынын мыйзамдуулугунун жүзөгө ашырылышына көзөмөл жүргүзөт да.
мындай дагы деле оор болуп турат мен үчүн жана жөнөкөй көрүүчүлөр үчүн эгер мындай расмий ошо тамгадан кайтып мындай жалпак түшүнүктөргө сала турган болсок, демек бул силердин башкармалар тергөө кызматкерлери жасаган иштин үстүнөн дагы көзөмөл жүргүзөсүздөр. Жана мамлекеттин атынан ошолорго мындай ошолордун негизинде анан айып коесуздар. Кандай болот? Жалпак тилде өзүңүз айтып атпайсызбы? Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, мынакей мисалыдан баштайлы. Кандайдыр кимдир бирөө бир жаран кылмыш болгондугу жөнүндө арыз менен кайрылып, ошол арыздын текшерилиши, териштирилиши, эгер чындыгында ошол текшерүүнүн жыйынтыгында кылмыштын издери байкалып калса, кылмыш иш козголуп, мына бүгүнкү күндө тергөө аракеттери деп коебузбу, ошо тергөө аракеттеринин жүрүшү, ошолорду жүргүзүп аткан кызмат адамдын же болбосо тергөөчүнүн аракеттерин, ошолордун чечимдерин мыйзамдуулугуна көз салабыз. Эми прокуратура орган ошондой иш алып барат да. Бул бир жагы, экинчи жагы ошол эле кылмыш иштери өзүнөн өзү эле мындай тергөөчүнүн аракети менен түз жүрбөйт. Муну жанагы изин сутпай издөө ишмердүүлүгүн же болбосо эл аралык өзүбүздүн элибиздин жөнөкөй тилинде айтып атпайбы, оперативниктер деп коет атпайсызбы? Ошол оперативниктер коштоп жүрөт да. Алар өзүнүн иштери бар. Кылмыш ишине тиешелүү баягы маалыматтарды текшерүү, аларды кылмыш иштерине канчалык деңгээлде тиешеси бар экенин аныктоо ошолордун милдетине кирет. Ошолордун иштеген ишин жана аракетин дагы көзөмөлдөп баягы иш алып барат да. Мен ошо сизге бир аз эфир мурундару айткам, эсиңизге салып, ушул Орхан Инанды маселесин талкуулап жатабыз бүгүнкү эфирден пайдаланып. Себептен бүгүн 9-күн катарынан ошо митингдер болуп, азыр эле сиздин алдыңызда Сапат лицейин бүтүрүүчүлөр айтып кетти. Бүгүн ушул акыркысы болду, мындан кийинсин ошо интернет айдыңында гана кылабыз депчи. Ушул маселе боюнча бир комментарий берип кете аласызбы? Эми баягы бүгүнкү күндө ал окуя боюнча кылмыш иши козголуп, жазык иши козголуп, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат, толук кандуу жүргүзүлүп жатат. Тергөөнүн купуясын баягы сыртка чыгарбоо, бул өзү мыйзам талабынан бөгөт коюлган. Мындай же болбосо кыскасын айтканда бул кылмыштын бетин ачууга багытталган баардык тергөө аракеттери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Бул кылмыш иштин жүрүшү башкы прокуратуранын өзүндө көзөмөлүндө, мен билгенимден ички иштер министрлигинин өзүндө дагы көзөмөлүндө баягы болтурбой мындай ишке ашырбай калган, ашпай калган аракеттер болбош керек. Толук кандуу жүрүп атат. Анан мен ойлойм, жыйынтыгы берет го деп, бериш керек. Азырынча демек купуялуулуктун негизинде Эми бул өзү жазык процесстик мыйзам талаптарына ылайык негизи жазык иштеринин ичиндеги маалыматтар купуя болуш керек. Аны сыртка чыгарбоо жөнүндө бардык катышуучуларына тыюу салынган. Ошол себептен улам бүгүнкү күндө анын ичиндеги маалыматтар кандай жүрүп атат, кимдер суракка алынды, бул жөнүндө тыюу салынып азырынча. Бирок тергөө аракеттеринин жыйынтыктары менимче жакшы жыйынтыктарды берсе керек деп мындай үмүттөнүп туралы баарыбыз тең. Эми баягы ушул бойдон калып калбаса керек деген ойдобуз да. Ошо менен катар айтсаңыз, мына урмат мырза, сиз мен түшүнгөнүм боюнча ушул өмүрлүк жолуңузду бүт эле ушул тергөө жана ошо прокурордук кызматта да өткөрдүңүз. Анан айтсаңыз, ушул бүгүнкү күндө мындай Кыргызстанда жөнөкөй жаран, жөнөкөй кыргызстандык өзүн коопсуз бир өлкөдө жашаганын сезбей жаткандай да. Себептен күндүн ортосунда адам урдалып атат, мисалы. Кечегиде мындай
жаңылыктар лентасын окуп атабыз да баарыбыз элечи. Ушакта мындай биз канткенде кооптуу бир коомго жана кооптуу бир өлкөдө жашай алабыз. Өзүңүздүн тажрыйбаңыз негизинде ойлоруңуз менен бөлүшүп кетсеңиз. Эми Кыргызстан мынчалык коркунучка адамдын өмүрүнө же кандайдыр бир тагдырына же эркиндиктерине каршы мындай жашоо жүргүзүп атат. Ошондой мамлекеттердин катарында да айтыштан өтө алысмын. Себеп дегенде бүгүн баарыбыздарга эле маалым, баарыбызга тең маалым. Ушул бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекети, Кыргызстан Орто Азиядагы демократия багытында эң алдыда кетип бараткан мамлекет. Эми адамдар жоголуп атат, урдалып атат. Ошол себептен биякта жашоо кыйын же кооптуу дегенден алыс болушубуз керек да. Эми адамдар жоголуп аткандардын көптөн көп себептери бар. Көбүнчө учурларда табылып атышат, баар тең эле табылып атышат. Чынын айтышыбыз керек, баягы саналуу гана учурларда бүгүнкү күнгө чейин табылбай, ошонун себептери менен бүгүнкүгө чейин аныкталбай кичине. Эми алар көз жумуп таштап мындай иштелбей калган жок. Жана айтпадыкпы, изин суутпай ишмердүүлүгүн жүзөгө ашырган кызмат адамдар тарабынан ыкчам аракеттери улантылып бүгүнкү күнгө чейин жүрүп атат. Анан алар кээ бир ушундай аракеттер бар. Кыска мөөнөттүн ичинде жыйынтык берет. Кээ бир аракеттер бар. Айлап, кээде жылга чейин созулгандар бар. Кээ бир учурларда эл аралык деңгээлдеги баягы суроо талаптар менен коштолгон дагы аракеттерибиз бар. Алардын дагы жооптору кандай келет, ошолорго жараша бар. Ошондой иштер жүрүп атат бүгүнкү күнгө чейин. Эми жана айтып кетпедимби, ар кандай себептери бар депчи. Мисалы, ушул адам урдоого байланышкан кайсы бир кылмыштар бар. Бүгүнкү күндө актуалдуу болуп атат. Мына кыз ала качуу, бул эми үй бүлө куруу максатында, мисалы, урдоп атышат да. Үй бүлө куруу максатында. Кээ бирөөлөр бар эми өзүнүн илгертен бери, көп жылдан бери кандайдыр бир келишпестик маселелерден улам өч алуу максатында жасап аткандар бар. Кээ бирөөлөр ошол эми азыр деле баягы ден соолукка баягы ошол өч алам деп оор зыян келтирип коюшу мүмкүн. Эркинен ажыратышы мүмкүн. Чынын айтканда кээде ушундай арыз даттануулар болуп калып атат, териштирүү тергөөлөрү жүрүп атат. Башка мамлекетке жумуш издеп, жумуш таап бердик деп шылтоолоп, анан ошонун бетин жамынып алышып, анан ошол жака да баягы анын эмгегин бекер пайдалануу максатында сатып ийгендер да бар деп да, мисалы андай да кылышы мүмкүн. Эми көп ар кандай себептер болушу мүмкүн да. Анан көп учурда эле табылып атат. Азыр деле актуалдуу болуп атат. Жаш балдар, кичинекей балдар жоголуп кетти, жок болуп кетип атат, издөө салабыз депчи. Өзүңүздөр деле байкап атсаңыздар керек, кийин интернеттен чыгып калып атат, табылды деп. Табылганы көбүнчө балдардын жоголгон эмне, мисалы. Өзүнүн эле кошуна балдар менен же достор менен, теңтуштар менен ойноп отуруп, анан оюнга алаксып кетип, кийинки көчөгө өтүп, анан кийинки көчөгө өтүп, андан кийин үчүнчү көчөгө өтүп кетип, анан өзүнүн үйүн таппай калгандар бар. Кээ бир учурларда ата-энелер конокко кошо ээрчитип барып, андан ары алаксып кетип, балдарын карай албай адаштырып алган убакыттар бар. Өзүңүздөр эле байкап жүрөсүздөр, мынакей биздин ала тоо аянтыбызда эле жанагындай оюн зоок, жакшынакай чаралар, майрамдык күндөрдө өтүп атканда деле балдарын канча жоготуп алгандар бар. Эми анын баары табылып атат. Бирок жоголду деп, балабыз жоголуп кетти деп бүгүн арыз жазат. 2 күн же 1 күн, же болсо 2 саат, 1 саатта табылгандар деле бар. Бирок анын баары катталат бизде. Жоголду катары катталат, анан табылат. Табылганда ал иш өзүн жабыш керек, жабылат. Анан кээ бир учурларда ошондой мондай жаман окуялар да болуп кетип атпайбы арабызда. Мисалы, үй бүлө курат элек деп урдап кетип, ала качып кетип, андан ары
өлтүрүп койгондор да болуп атат. Кээ бирөөлөр зордуктап койгондор да болуп атат. Эми ар кандай себептер болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин кээ бир учурларда ошо саналуу деп айтпадык, табылбай калгандар да бар арабызда. Алардыкы болсо себептери бүгүнкү чейин аныкталбай келатат. Себеп дегенде табылбайт. Эгер табылып калса, кандайдыр бир себептер аныкталат беле деген ойдобуз да. Рахмат. Азыр бизде конокто башкы прокуратуранын изин суутпай издөө ишин жана тергөөнү көзөмөлдөө башкарманын улук прокурору Румат Карыпбеков жарнамалык блок болсун, андан соң кайрадан эфирге кайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Башкы прокуратуранын изин суутпай издөө ишин жана тергөөнү көзөмөлдөө башкарманын улук прокурору Румат Карыпбеков бизде конокто. Мен Урмат мырза, сизден бир нерсени сурагым келип турат. Мына октябрь окуялары болду, андан кийин президенттик шайлоо, андан кийин конституциялык реформалар азыр ишке ашырылып жатат. Учурда ушул саясий бир окуялардын негизинде бүгүнкү күндө прокуратуранын иш алып баруу багыты жана прокуратуранын ички саясаты кайсы көздөй болду себептегенде ушул буга чейин биз прокуратуранын функцияларынан көп нерселер алынып калганын дагы билебиз. Бүгүнкү күндө сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр кандай багытта жүрүүдө? Эми биздин баарыбыздын эсибизде бар да, 2010-жылкы окуядан кийин конституцияга өзгөртүү толтуруу жана референдум болгон, кыскасын айтканда. Ошол референдумда прокуратура органдарынын ишмердүүлүгүнүн тергөө багыты боюнча ишмердүүлүгүн жокко чыгарышкан. Ошол 17-чи. Биринчи 10-жылкыда калды элек, андан кийин 17-жылга келдик. 17-жылдан кийинки референдумда ошол функциябызды алып салдык. Андан кийин бүгүнкү күндө кайра ошол функция кайтып келип атат. Мынакей быйылкы болгон референдумда биздин ошол тергөө амалдарын жүргүзүү, мындай кылмыш куугунтуктоо функциясы кайтарылды. Өзүңүздөргө маалым болсо керек, бүгүнкү күндө коомдук талкууда жазык кодексибиз, жазык процесстик кодексибиз жана башка кодекстерибиз жүрүп атат. Активдүү жүрүп атат. Анан эми жакынкы күндө ойлойм ушу жогорку кеңешке барып өзүнүн баягы процедураларын жүзөгө ишке ашса, андан кийин күчүнө кирсе, анан биз өзүбүздүн толук кандуу баягы 2010-жылдагыдай функцияларыбыз толук болсо керек депчи. Ушул толук ошо функциялардын кайтып келишине жалпы туура көз караштасыз демек? Эми бизден прокуратура системасынын тергөө функциясын алып салгандан кийинки тажрыйбаңыздар кандай? Жок, практика көрсөттү да. Практика көрсөттү. Прокуратура органдарынын ишмердүүлүгү, тергөө ишмердүүлүгүндөй башка орган алып бара алган жок. Практика көрсөттү. Ошол себептен бүгүнкү кабыл алынып аткан борекил чечимдерге түрткү болду да. Ошол себептен мына бүгүнкү чечимдер кабыл алынды да. Ошол себептен референдум болду. Ошол себептен конституцияга кайра өзгөртүүлөр киргизип, биздин прокуратура системасынын тергөө функциясын кайтарып беришти. Мунун баары тең эле асмандан алынган жок да, мунун баары тең жашообузда жүргүзүп аткан, болуп аткан практика көрсөттү да. Анан эми коомубуздагы мындан аркы боло турган дагы жашоолорубузда кандай дагы өзгөрүүлөр болот, ошого жараша дагы мыйзамдар болуш керек да. Мыйзам ошондой жолго түшүш керек деп ойлойм. Демек, мындан ошол прокуратуранын актап турган тергөө функциялары кайрадан бышыкталып, практиканын негизинде ушул багытта иш алып барасыздар, прокуратура? Сиз мындай кичине туура эмесирээк талкууга алып атат окшойсуз. Мындай да, прокуратуранын баягы тергөө функциясы болуп турган кезде тергөө иштери жүрүп, жазык иштери сотко кеткен көп болгон. Ошол жазык иштери боюнча баягы мамлекетке келтирилген чыгымдардын өндүрүмдүүлүгү көп болгон убагында.
Өндүрүмдүүлүгү. Өнгөн акчалардын Өнгөн акчанын көлөмү көп болгон. Андан кийин мынакей прокуратура системасынан деген ошол тергөө функциясын алып салганда прокуратура өзү тергөө иштерин алып барбай калды да. Тергөбөй калды, иш тергөбөй калды. Алар башка органдарга өтүп кетти. Кээ бир кылмыш иштери финансылык полициясына өттү, кээ бир иштерди көбүнчөсү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өттү. Анча мынча аз иштерибиз болсо ички иштер министрлигине өттү дегендей. Эми ошол практика көрсөттү да, ошолор 3 органдагы тергөө аракеттерин жүргүзүштү, бирок прокуратура тергөө жүргүзгөндө жүргүзө алышкан жок. Өндүргөндөй биз бая прокуратура өндүргөндөй акчалар ошол убакыт чейин мүмкүн толук кандуу болуп мындай жарым-жартылай болуп өндү да. Анан практика көрсөттү, баягы эле кайра бизге тиешелүү кылмыш иштер өзүбүз эле кайра мурунку прокуратура тергеш керек экен деген жыйынтыкка бүтүнгө келдик дагы. Анан бүгүнкү күндө ушундай чечимдер кабыл алынып атат да. Эми баардыгы эле кылмыш иштер эмес, бул баягы прокуратуранын өзүнүн мындайча айтканда караштуулугу тиешелүү болгон кылмыш иштер бар эле. Ошол кылмыш иштер жөнүндө эле кеп болот азырчы. Толук баардык кылмыш иштер эмес. Ошол мурун прокуратуранын карамагында караштуулугу боюнча өзүнө тиешелүү кылмыштар бар эле. Булар кайсылары? Коррупциялык мүнөздөгү, бийликтен аша чабуу, жанагындай бюджетке кол салганга байланышкан баардык кылмыштар көбүн эсе ошол прокуратурага караштуу болчу. Ошол эми бүгүнкү күндө кайра ошолор кайтып келип атат. Эми ошолорду кайра биз мурункудай болуп ишибизди толук кандуу жүргүзүшүбүз керек да. Урмат мырза, мен сизден бир мамлекеттик кызматкер катары эмес, бир Кыргызстандын жараны катары сурагым келип турат. Өмүр бою жумушуңуз ушу мыйзамдар менен өттү да, ошо мыйзамдын алкагында, ошо мыйзам чегинде иш жүргүзүп келдиңиз. Бирок жалпысынан ушу бизде, элибизде ошо мыйзамга болгон мамиле бир аз бошурактай да. Биз үчүн мыйзам көп жерден иштебегендей кылып жашайбыз. Же балким мен жагынып аткан болсом оңдоп берсеңиз. Негизи эле ушул адам катары, жаран катары канткенде ушул коом, биздеги эл, ушу биздеги болуп аткан жазылган ар кайсы кодексте керек болсо барып конституцияга чейин такалган бүт мыйзамдын тепкичтерине чейин мындай мыйзамга баш ийүү, мыйзамды урматтоо, мыйзамды сыйлоо жана мыйзамды мындай мыйзамдан буй таап өтүү жолдорун эмес, мыйзамга түздөн түз бир мындай мамиле куруу качан орнойт? Себеп деген ошо менин пикиримде, жеке мен субъектив пикирим, ушул мыйзамга болгон мамиле түзөлгөндө гана ошо мен жана жогоруда айтып аткан коопсуздук маселеси дагы өзүнөн өзү ортого чыгып келет да. Эми мыйзам кабыл алынганда бул мыйзам жөн эле кабыл алынбайт. Мыйзам деген кыргыз мамлекети болсо, кыргыз мамлекетинин ичинде коомдорубуз бар да. Ошо коомдордон келип чыккан практика, ошол жактардан келип чыккан зарылчылыктар, ошол жерден коомдон агылып келген маселелер, ошонун баары тең барып туруп анан мыйзамды кабыл алууга түрткү болот да. Ошондо гана мыйзам кабыл алынат. Анан ал мыйзам тез эле барып эле асмандан түшкөндөй болуп кабыл алынбайт. Ал кабыл алыныш үчүн канча бир мамлекеттик институттардын макулдугун алыш керек, канча бир мамлекеттик органдардын макулдугу аркылуу, ошолордун Эксперттик талоодон өтөт. Талкуулоосу аркылуу, андан кийин анан Юстиция министрлигине барып экспертизадан өтүп атып, ошондой жол менен гана барып жогорку кеңешке түшүп, анан аяктан дагы мыйзамдар жөн эле кабыл алынбайт. Аяктан дагы тиешелүү комитетке барып, кыскасын айтканда мыйзамды кабыл алыш бул жеңил эле процедура эмес, бул өтө оор процедура. Анан эми ошол мыйзам кабыл алынгандан кийин ишке кирет. Ишке киргенде дагы ошондо дагы жашоодогу келип чыккан маселелер, практикалар ошол мыйзамдын кайсы бир жери дагы кемчилик экенин дагы далилдейт да. Анан ошол маселелерди алып алып дагы, ошол практикалык жүздөгү иштерди алып алып дагы анан баягы мыйзамдарды толукташыбыз керек экен.
баягы мыйзамдарды түздөшүбүз керек экен, өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек экен деп мына бүгүнкү күндө алла андай дагы чечимдер болуп, мына канчала деген мыйзамдарыбызга өзгөртүүлөр, толуктоолор кирип атпайбы. Эми мыйзамды урматтап сыйлаш ар бирибиздин милдетибиз. Туура мыйзамды урматтап сыйлаганды да билишибиз керек да. Баш ийишибиз керек. Анан кээ бир учурларда бир ушундай кызык мындай эки мыйзам бири-бирине каршы келген убакыт болуп калат. Андай да болсо баягы калыс чечим кабыл алганга аракет кылабыз да. Кээ бир мыйзамдар бар, бириге да каршы келип калат. Ошондо баягы кайсы тарабы болбосун, мамлекет болобу, коом болобу же жаран болобу иши кылып адилеттүүлүктү камсыз кылганга аракет кылабыз. Урмат мырза, мындай суроо жаралат да, мен кечээде көчөдө баратсам, мындай бир топ жаштар турат, ушу мен курактуу, балки менден да кичирөөк, анан ошо эл арасында жанакы түкүрүк маселеси эсиңизде да. Ким түкүрсө 5000 сом штраф төлөйт дегенчи. Анан ошол мыйзам менен жана сиз айтпасыз турмуштук практика, бул демек ошо экөөнүн айкалышкан жеринде коом келишип, коомдо мындай ошол маселеге толук баш ийүү, анан коом сүйлөшүп анан ары жолун улантат да. Анан ойлодум да, мындай ошол ыплас кылып түкүрүп отуруптур да бир жерде. Анан жана өтүп баратып ойлодум, мына ошо 5000 сом штраф сен түкүрбөйсүң дегенде эч кимибиз укпай койдук да ошол нерсеничи. Мындай иштебей койду да чын-чынын келгендечи. Анан мен ошо көрүп турам, сиз өзүңүз баштан бери ошо мыйзамдын өзүнүн табияты болот да. Турмуштук табияты болот, тарыхый, этностук, улутка байланыш болот. Мына Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери баардык эл аралык келишимдерге кол коюп койду. Дүйнө каяка кетсе биз да ошол бойдон кетебиз дедик. Аны менен катар өзүбүздүн тарыхыбыз дагы бул жактан калып калды. Бул оор маселелер, менталдуулук дейбиз аны. Эмне үчүн ушундай мыйзамдар иштебей коет, Урмат мырза, бизге? Түкүрсөң 5000 сом штраф төлөйсүң дейт дагы, бирок эч ким аны ала албайт дагы, өндүрө албайт дагы, түкүргөн дагы эч ким токтоткон жок да. Эми бир философиялык суроо болуп кетти, кечирсиң, бирок сизге катуураак жооп болуп калса, ушу телекөрүүчүлөрдүн астынан бир аз кичине кечирим сурайбыз. Эми ал өзүн сыйлап айтат го дейм биринчиден. Мен жеке оюм. Ар бир адам өзүн сыйлаш керек го. Өзүн сыйлап баштаган адам болсо, андан кийин ар ким өзүбүздү сыйлап урматтаса, анан коом өзү тазалат да. Тазаланат, анан ошентип маданият кирет. Бул өзү деле баягы кийинки муундарга тарбия болот. Андан аркы муундарга көрсөткүч болот дегендей. Анан муну кийин башка жолго сала албай каласыз. Мисалы бир тарбия болуп калсачы. Эми ал мыйзамдын аткарылбай аткандын себептери дагы ошол мыйзамды аткарыш үчүн ал көптөгөн, мен ойлойм, ошол каражат керек. Көптөгөн каражат керек. Ошого багытталган бир иш-чаралардын жүрүшүн кандайдыр бир жолго салышыбыз керек. Ар кайсыл мындай ошо топтолгон ошондой жерлерге баягы мындай кандай десем, рекламалык кылып, мындай социалдык бир иш-чараларды жүргүзүш керек го деп ойлойм. Анын баарын тең дагы эле турмуш жолу көрсөтсө керек, менимче жүрө иштесе керек, үгүт кылып туралы, биздин деле жарандарыбыз деле өзлөрүн урматтап сыйлап калса керек. Үмүттү эч качан үзбөйлү. Ошентип мыйзамдын аткарылышын күтүп турабыз да. Жыйынтык точку суроо болсун сизге. Мындай сиздин оюңузча ошол биз Кыргызстан ошол толугу менен мыйзамдарды сактаган, мыйзамдарга баш ийген, мыйзамдар менен жашаган мамлекетке кайсы учурда айланабыз жана качан? Айтайын дегеним, качан бизде жөнөкөй жарандарда ошол формачан адамдарга болсун, ички иштер министрлиги болсун, сиздердин көп формачан адамдарга, мыйзамдын аткарылышына көзөмөл салган адамдарга качан толук кандуу ишеним болот? Канткен ошол? Эми жанагы бүгүнкү күндө мамлекет башчыбыз деле айтып атат.
туура эмес иштерге барбагыла, өзүңөрдү өзүңөр тарбиялагыла деп жана айтып кете атпайсызбы ошентип. Мен ойлойм ар бир кызматкер деле өзүн алып жүрүшүн, өзүн тарбиялап мындай улуу Чыңгыз Айтматовдун деле айтканы бар го, адам болуш бул күн Адам болуу күн сайын эң кыйыны күн сайын адам болуу деп. Жанысыгандай ошо бул деле мындай жашоо тиричилик өткөн сайын кээде ошолорду эстеп алып кичине чындыгында ошондой экен деп ойлонуп калып атпайсызбы? ооба. Анан ар кимибиз эле мейли кызматкер, мамлекеттик болобу, мамлекеттик кызматкер болобу, мейли укук коргоо органынын кызматкери болобу, өзүнүн күндө адам болгонго, ошо кызматкер болгонго, ошонун этикаларын сактаганга аракет кылып, ошондой багыт коюп иш алып барса эле оңолсо керек. Анан азыркы күндө дагы ошол бирден бир чоң маселе айлык акыбыз аз деп эле неме кылып атышпайбы? Айтып атышпайбы жүйө кылышып. Эми мамлекет башчыбыз деле айтып атпайбы? Чыдагыла, баары жакшы болот. Айлыгыбыз да көтөрүлөт депчи. Анан мен ойлойм да ошол чыдамкайлык менен иш алып барып, анан жыйынтыктар болсо керек деп. Сабыр, чыдам, чыдам жана эми бул өзүбүздүн мамлекет да. ооба. Өзүбүздүн кыргыз элинин мамлекети. Биз өзүбүздүн мамлекеттен кандай жол менен жакшы мамлекет кылып алабыз, чоң, күчтүү мамлекет кылып алабыз, таза мамлекет кылып алабыз. Бул өзүбүздүн элибизден биринчи иретте элибиздин өзүнө чоң таасир берсе керек. Бүгүнкү күндө мына мамлекети жок элдер да бар. Ушу кенедей бир ушу жердин бир бурчуна эптеп бир мамлекет кылып бир жер алып алсак, мамлекет кылып алат элек деген элдер көп эле да жетпей жүргөн андайгачы. Анан ага караганда кыргыз элинин өзүнүн элинин мамлекети бар. Анан мамлекетти кандай куруп алабыз, кандай колдонобуз? Биринчи мен ойлойм ушу ар бирибиз өзүбүз ушу мамлекеттин өсүшүндө, тазарышында кошумчабызды кошушубуз керек да. Бул кайсы кошумчалар? Ошол эле урматтоо, сыйлоо, мыйзамга баш ийүү, өзүн тарбиялоо, ушундай жолдор менен алып барсак оңолсок керек. Рахмат сизге, Урмат мырза. Мен ушул көп нерсе ушул жерге келген коноктордун өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерди мындай турмуштук нерсени көтөргүм келет да, себепти биз дагы ушул сіздер жактан мындай адамдык жөнөкөйлүктү көргүбүз келет да. Ушуну бир сиз да байкасаңыз керек. Ар дайым ушундай формачан кишини же болбосо ушу мыйзамды алып жүргөн кишини көргөндө бери дегенде эле жүрөктө мындай зырп этип эле биринчи коркуу сезими пайда болот. Андан кийин мындай ишенбестик сезими, андан кийин баягы кыжырдануу сезими, анан кээде ал өтүшүп барып, анан мындай агрессияга да өтүп кетет да. Ошондон айтканым, ошо мамлекеттик кызматты көрсөткөн мыйзамды көзөмөлдөө органдары менен жөнөкөй ушул мыйзамды сактоочу жөнөкөй жарандардын ортосунда ушу алтын көпүрө жаралса экен деп кыялданам да. Ошон үчүн кылып аткан иштериңизге ийгилик болсун. Ошо келип кыскача маалымат, анан мындай өзүңүздүн кызматыңыздын мындай адамдык жүзүн көрсөтүп кеткениңиз үчүн сизге чоң рахмат айтам. Кайрылып туруңуздар. Эч качан биздин прокуратура системасы мындай маселеден талкуулагандан качпайбыз. Сурооңуздар болсо берип туруңуздар. ООЗ да жооп беребиз дегендей, жазуу түрүндө да жооп беребиз. Эч кандай тартынбайбыз. Ошол эми сиздердин ишиңиздерге да ийгилик. Ушундай телевидение аркылуу элге дагы жакшы маалыматтарды ушундай талкуулоо жол менен, мындай жөнөкөй үйлөштүрүлгөн тил менен алып барып турсаңыздар дагы деп дагы каалайбыз. Анткени элибиз жөнөкөй тилди жакшы көрөт. Жөнөкөйлөшүп сүйлөшүп жеткизгенди маалыматтын жакшы бир жолдордун бири да. Ошо сиздердин ишиңиздерге да ийгилик. Чоң рахмат сизге. Башкы прокуратуранын изин суутпай издөө ишин жана тергөөнү көзөмөлдөө башкармалыгынын улук прокурору Урмат Карапеков бизде болду. Биз коопсуз өлкө, коопсуз мамлекет, мыйзамды сыйлаган жарандар жана ушул мыйзамды көзөмөлдөгө алган органдардын ортосундагы бир мындай мамилелер тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Азыр болсо бизде өздүк коргоо боюнча бир чакан мастер-класс таркан экен, кесиптештер, ошону чогуу көрүп коюңуздар. Башкача айтканда мындай самооборона боюнча мастер-класс көрөлү. Отвечаем на вызовы сегодня.
Сиз өзүңүзгө жана өз күчүңүзгө гана ишенсеңиз болот. Только на себя и на свои собственные силы. Ошондуктан биз аялдарды өзүн өзү коргоо боюнча мастер-класска барабыз. Ал жерде кандайдыр бир жаман адамга туура жооп берүүнү үйрөнөбүз. Жыл сайын жүздөгөн жана миңдеген кыздар менен аялдарга кол салынат. Себептери ар башка. Хулигандык мотивдерден тартып, уруулук жана зордуктоо аракеттерине чейин. Айымдар алсыз жыныс деп аталат. Бирок кылмышкерлерден коргонуу үчүн ар дайым чоң күч керекпи? Акыркы окуялар тилекке каршы биздин аялдар үчүн жеке жоопкерчилик экендигин дагы бир жолу айкын көрсөттү. Башкача айтканда, жардамды эч кимден күтпөй эле коюш керек. Ушул себептен болсо керек. Бүгүнкү күндө өзүн өзү коргоо максатында акысыз мастер-класска көптөгөн кыздар келишти. Жекпе-жек академиясынын Бишкектеги филиалы жана Малика Ботаева кыздарды өзүн өзү коргонуу техникасынын негиздерин көрсөтүү үчүн чогултууну чечишти. Аялдардын өзүн өзү коргоосу боюнча мастер-класс өткөрүү жөнүндө идея илгертен келген. На самом деле, несколько лет назад, но Бирок калк арасында мындай талап болгон эмес. Бул канчалык керек экендигин эч ким түшүнгөн жок. Бүгүнкү күндө муктаждык бышып жетилди. Муну биз тилекке каршы акыркы окуялардын негизинде көрүп жатабыз. Биз кыздардын чындыгында өзүнө ишенимсиз сезип жаткандыгын байкай алабыз. Алар ишенимдүү болушу керек. Алар өздөрүнө ишенишсе, эркектер аларды сыйлашат. Они должны быть уверенными. И как только они будут уверены, мужчины их будут уважать. Мастер-класс дзюдо, бразилиялык джиу-джитсу жана грэплинг ыкмаларына негизделген. Эң негизгиси кайсы жерде жана кайсы учурда кысым көрсөтүү керектигин билүү керек. Бир жагынан бутубуз менен, экинчи жагынан колубуз менен басабыз. Ушундай аракет болот. Жамбашты көтөрөбүз. Ушул жерде муун В сынат. этом месте ломается. Реалист бололу. Эгер эркек аялга кол салса, анда күчтөр бирдей болбойт. Ошондуктан биринчиден чыр-чатактан алыс болууга аракет кылуу керек. Мыкты коргонуу бул кол салуунун алдын алуу. Бирок кандай гана болбосун, алдын алуу чараларына карабастан, ар бир адам зомбулуктун же башка агрессиянын курмандыгы болушу мүмкүн. Сиз туруштук берүүгө даяр болушуңуз керек. Эсибизден чыгарбашыбыз керек. Биз супервумен эмеспиз. Биздин милдет душманды нейтралдаштыруу эмес, өзүбүз аман калуу. Даже какая бы... Чабул жасоодо эң негизгиси биздин мээбиз У атрофияланат. нас атрофируется мозг. Кимдир бирөөгө кол салып болду беле? Держите руку, или там дрались, я не знаю, что-то было? Мына мисалы бул сайта. Ага кире бериштин жанында кол салышты. Мен 9 жашымдан бери айкидо менен машыгам. Менин машыктыруучум мага ар дайым: Говорил. сенде кара куру бар, сен спорт чеберисиң. Өзүңдү коргоп, ал жерден дароо кач деп айткан. Даже по сторонам. Эртең менен саат 6-да жумушка үйдөн чыктым. Аэропортко барышым керек болчу. Сыртка чыктым. Я вышла в 6 утра. Унаага баратсам, бир адам арттан келип менин сумкамды колуна алды. Мен эмне кылдым? Көрсө, мен колду сезип, рефлекстүү түрдө алыстап, тизесине тептим. Ал жыгылып түшкөндө мен качып кеттим. Отошла, пнула его по коленке, он упал, я убежала. Вот. Бул кол салуу учурунда эң туура иш-аракет стратегиясы. Действия при нападении. Эң негизгиси өзүңдү ар кандай кол салуулардан кутулуп, качып кетүү. И убежать. Потому Анткени ал түшүнөт. Сиз аны урдуңуз. Колуңуздан бир нерсе келерин түшүнгөндө, ал колуна таш, айнек таап алат жана уруп жибериши мүмкүн. Ошондуктан эң маанилүү эреже бардык кармоолордон чыгып, эч нерсени карабай качыш керек. и просто, как вы только окажетесь свободны, просто несмотря бежать. Мен 3 баланын энеси катары коопсуздук жөнүндө ойлондум. Балдар кичинекей болгондо биз аларды алып барып алып келип көп ойлонбойбуз. Бирок балдар чоңойгондо башкача болот. Менде дагы өспүрүм кыздарым бар. Алар 16-13 жашта. Азыр өз алдынча жүрүшөт. Мен мындан ары 100% коопсуздукту камсыз кыла албастыгымды түшүнөм. Алар өзлөрү туруштук бере алыш керек деп түшүнүп жатам. Ошондой эле акыркы окуялар мени аябай ойлондурду. Мындай курстар ар бир кыз үчүн милдеттүү деп ойлойм. Биринчиден, бул өзүн өзү коргоо маселеси гана эмес. Бул жерде тартип да, спорттук машыгуу да камтылган. Жана мен мындай кырдаалдар болбошун абдан
абдан каалайм. Бирок мындай да болуп турат. Экинчиден, өзүн өзү коргоонун негиздерин билген кыздар өздөрүн ишенимдүү сезишет. Насаатчы айткандай, өзүңүзгө ишенимдүү болгондо атаандашыңызды психологиялык жактан жеңе аласыз. Ошондуктан мен бул жакка кыздарымды алып келдим. И поэтому я вот привела дочек сюда. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Дагы бир жолу саламатсыздар. Иш күнүн кечинде Кыргыз Республикасынын ИИМдин жол коопсуздугунун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилеки Исаев. Туура айттымбы? Кызмат ордунузду кош келипсиз. Рахмат биринчиден. Саламатсызбы? Саламатчылык. Иш сезиңиздер көп болуп жатат. Учурда мына биз эфирдин сыртында коопсуз шаар долбоору боюнча сөздөштүк элек. Азыр интернет алкагында эми баягы ушундай заман болуп калбадыбы? Медиа заманы. Уламдан улам эле ар кыл окуялар, ар кыл ошол коомдогу болгон кагылышуулар, тентектиктер жана башка окуялар көп көрүп атабыз. Анан мындай келип астында комментарий окусаң, коопсуз шаар иштейби, кандай иштеп атат деп эле элдерден суроо талап күчөп атат. Себеп дегенде баягы камералар коюлду, кадимкидей ошол чөнтөккө тееп атат. Жалпак тилде айткандачы, анан элдер дагы талап кылып атат да, ай бул коопсуз шаар кандай болот, бул иштеп атабы, кандай болот депчи. Анан себеп дегенде элдин оюнда бул камералар биринчи кезекте мындай акчаны алуудай баягы көрүнөт да көзүнөчү. Мага бир айтып кетсеңиз, эмне үчүн андай эмес? Балким сиз менен макул эмессиз. Туура, бүгүнкү күндө элдин талабы да туура. Ошол эле учурда ошол өнүгүү жолуна кетип жаткандан кийин албетте элибизге бул пайдасын тийгиш керек да. Бул 2016 жылдан бери ошол коопсуз шаар долбоорун ишке киргизебиз. Элибиздин коопсуздугу, жолдогу жанакы жол кырсыктарынын санын азайтуу, жолдогу жол кырсыгынан каза болуп жаткан жарандарыбыздын санын азайтуу максатында бул 2019 жылы 4 мартта бул иш жүзүнө ашырылган. Ошол биздин мамлекет тарабынан тендерлер өткөрүлүп, ошол тийиштүү баягы ошол талапка жооп бере тургандай, ошол койгон тапшырмаларды толук аткара ала тургандай ошол фирма Вега компаниясы ошол тендерден утуп жеңип бүгүнкү күндөгү долбоордо Бишкек шаарынын айланасында ошол эле учурда Чүй областында баягы жол кырсыктары көп катталган, жанакы жол тыгындары көп болгон, ошол эле учурда жанакы транспорттун багыты көп катталган жол кесилиштеринде тандалып алынып, жалпысына 110 аппараттык программа комплекс коюлган. Ошол эле учурда баягы тагыраак айтканда Бишкек шаарынын ичинде ошол 48 жерге коюлган. Бул жерде 48-дин 4-ү ошол жанакы мосттогу же путепроводдордо ылдамдыкты ченей турган аппараттык программа комплекстер коюлган. Калгандары ошол жол кесилиштеринде коюлган да. Бул Бишкек шаарын алсак, Бишкек шаарынын ичинде бир 3000ден ашуун жол кесилиштери бар. Бул жерде болгону бир 43 жол кесилишине коюлуп атат. Ал жалпы жонунан бул 3,5 эле баягы жолдун бөлүгүн гана камсыз кыла алат да. Бул мындайча айтканда, кыргызча айтканда бул эң эле төмөн аз камтылуусу болуп атат да. Ошол эле учурда мына бүгүнкү күндө азыр Бишкек шаарында, жалпы эле Чүй областында дагы, Кыргыз Республикасынын 7 областында жана Ош шаарында бүгүнкү күндө коюлуп атат. Ошол буюрса ушул жылдын аягына чейин 306 жерди тандап алганбыз. Ал жерде ошол 40 көчмө аппараттар коюлат жана 266 баягы стационардык аппараттык программалар коюлат. Бул жерде бир аппараттык программа комплекс дегенде бир эле камерада ойлобош керек. Анткени бир перекресткте 8 камерадан
15 камерага чейин камтыйт да, бир аппараттык программа комплекс. Бүгүнкү күндө ошол коюлган багы коюлган максаты бүгүнкү күндө өзүнүн көздөгөн максатына жетип атат десем мен жаңылышпайм. Анткени ошол аппараттык программа комплекстер коюлган жерде жол тыгындары дагы, жол кырсыктары дагы ошол бүгүнкү күндө азайып атат да. Анткени көрсөтүлгөн, жүргүзүлгөн статистикаларды, данныйларга тактала кетсек, бул Бишкек шаарында, Чүй областынын аймагында 60-65% жол кырсыгы төмөндөп атат. Ошол эле учурда адам өмүрүн алган жол кырсыктары кескин төмөндөп атат. Эми азыр бүгүнкү күндө болуп жаткан жол кырсыктары ошо камера коюлбаган, көзөмөлгө ала албаган жерлерде болуп атат да. Багы эң негизги эле бул себептери жол эрежесин так сактабагандыгы. Ошол эле учурда жана ылдамдыкты чегинен ашыкча айдап, жана урулга ээ боло албай барып оодарылып кеткен жол кырсыктары, ошолчо ылдамдык менен баратын жолдун каршы тилкесине чыгып, жана бетме-бет кагылышкан жол кырсыктары, ошол эле учурда барып жана бактарды, цемент столбаларды барып сүзүп адамдын өмүрүн алган жол кырсыктары бүгүнкү күндө ошол өлкөбүздөгү болуп жаткан жол кырсыктарынын санын азыр көбөйтүп атат да. Буюрса, экинчи этап менен коюлуп жаткан 306 камера бул дагы биринчи этаптагындай дагы ошо жол кырсыктарын азайтууга, биздин жарандарыбыздын коопсуздугун камсыз кылууга бир канча болсо дагы ошол өзүнүн салымын кошот да. Бул жерде багы коопсуздукка багыт алынгандан кийин ошол өзүнүн коюлган максатын актап атат да. Жерде жарандарыбыз жаранынан ошол камералар коюлган жерде даже элементарно мына шаар ичинде биз жеке эле өзүмдү алсам, мисалы үчүн мен өзүм кызматтык унааларды айдагандан зарканып калгам да. Анткени келип жолдун кызыл чырагында турсаң, оң жагынан, сол жагынан жолдун каршы тилкесинен чыгып айдай өткөн айдоочуларды көп жолуктурчубуз. Камералар коюлгандан бүгүнкү күндө андайлар аз кездешет. Ошол эле учурда биздин патрулдук кызмат, милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгын Бишкек шаары боюнча жана Ош шаары боюнча кошо киргизип алдык. Бул эки проект бир тең бириктикке кетип атат. Ошол эле учурда жанакы жарандарыбыз 102 кызматы аркылуу чакырганда ошо кыска аралыкта мурда мындай возможность болчу эмес. Бүгүнкү күндө биз ошол Бишкек шаарын жана Ош шаарын кыска чарчыларга бөлүп, квадраттарга бөлүп, ошол квадраттарга биз бирден экиден экипаж ошол жарандардын жашап катталган жарандардын санына жараша квадраттарга ошо кызматкерлердин экипаждарындагы жанакы автопатрулдар, жөө патрулдарды да, мотопатрулдардагы биз бөлүштүрүп коюп атабыз. Бүгүнкү күндө былтыркы мурунку жылдарга салыштырмалуу Коопсуз кирип патрулдук милиция ишке киргенден бери кылмыштуулук дагы ошончолук азайган да. Бир сурай тактай кетчү нерсе, бул ошо коопсуз шаар дегенде биз бир гана ошол машинелердин окуясы эмес, жалпак тил менен айтканда темир табылат, эң кымбаты сиздердин ишиңизде адамдын өмүрү. Адамдын өмүрү. Эми ошо адамдын өмүрү болгондо жанакы адамдардын жоголуп кетиши, жанагындай ар кайсы бир саясатты көтөрбөйбүз албетте азыр. Ошол сыяктуу окуяларда анан элдер коопсуз шаардан бир гана ошол машинелердин окуясын эмес, адамдардын окуясын талап кылууда да ушул өңүттөн алганда коопсуз шаар канчалык деңгээлде өзүн актап жатат жана сиздердин ишиңиздерде бир жеңилдетүүлөрдү алып келип жатабы? Албетте, бул бүгүнкү күндөгү жанакы көчөдөгү башаламандык, топ бөлүнүп алып мушташкандар, ошол эле учурда унааларды уурдап качкандар, жол кырсыгын жасап окуя болгон жерден качып кеткендер, ошол эле учурда кылмышка шектүү болгон транспорт каражаттары, ошол эле учурда багы айта берсең, көп түрү бар да. Багы тентектиктен же болбосо кылмыштын көп түрлөрү бар. Бүгүнкү күндө Коопсуз шаары 2019 жылдын 4-мартынан бери ишке киргенден бери 1300дөн ашуун багы катталган жол кырсыктарын, кылмыштардын бетин ачканга көмөктөштү. Анткени бардык кылмыштар транспортко
байланыштуу да. Мисалы үчүн мал уурдаса дагы транспорт менен кетет. Ошол эле учурда жана кыз ала качуулар акыркы учурда мода болуп кетти. Ошо кыз ала качуулар дагы машина менен алып качат. Ошо жөө адамды сүзүп кеткендерден машина каражаттары. Ошолордун баарын баягы бетин ачканга бүгүнкү күндө ошо көмөктөшүп атат. Бүгүнкү күндө ошо 1300дөн ашуп 1400гө чукуп кылмыштын бетин ачты да. Адамдар өзүн ушул шаарда коопсуз сезиш үчүн ошо коопсуз шаардын биринчи этабы, экинчи этабы деп атасыз. Аякы мындай ушул долбоордун акыркы чекити кайда барат? Маалыматыңыз барбы? Бул азыр экинчи этабы ушул 2021-жылдын аягына чейин коюлат, ишке кирет буюрса. Андан кийин 3-чү этабы деген бар. Бул 3-чү этабы бул өзүн өзү башкаруу органдары булар. Мэрия, айыл өкмөт, акимият, бул ушулар ички көчөлөргө, доорлорго, коомдук жайларда ушуларда орнотууга план негизинде бөлүштүрүлгөн да. Эми бул акырынык этап менен бар. Буюрса биз дагы ошол өнүккөн мамлекеттердин катарына коопсуздукту камсыз кылуу боюнча өнүккөн мамлекеттердин катарына кирүүбүздө уже кадам таштадык да. Буюрса ийгилиги да болот да. Бир эле баягы бизде мындай да, жакшы жагын унутуп коебуз, жаман жагын издей баштайбыз да, кемчиликтерин издей баштайбыз. Эч качан ушу кемчиликтерин издебешибиз керек, ошону өнүктүрүүгө народ салым кошушубуз керек. Мындай элдин суроосун берейин. Экинчи этапта коюла турчу камералар биринчи этапта коюлган камералардан айырмасы болобу? Албетте, бул Алматыда кире бериште билесиз, сергектер турат го. Утур бараткан сайын багы өнүккөн технологиялар менен коюла турган мүмкүнчүлүктөр бар. Аларга да өзүнүн багы техникалык берилген тапшырмаларында дагы өздөрүнүн талаптары бар. Ошол талаптарга дагы багы жооп бере тургандай коюлат да. Бул дагы бул мисалы үчүн биринчи кадамда, биринчи этапта келтирилген кемчиликтер, экинчи этапта уже алдын ала кандай десем, алдын ала алынып, ошолорго да талап коюлган да. Эми силердин ишиңиздердеги бир ийгиликтер боюнча дагы сөздөшүп кетсек, албетте долбоор киргенге чейин, долбоор киргенден кийинки мындай өзүңүздүн баамыңызда мындай. Бул жерде биздин тагыраак айтканда биздин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тарабынан бүгүнкү күндө көптөгөн ийгиликтер, көптөгөн жетишкендиктерге жетиштик десек жаңылышпайм. Анткени деген бүгүнкү күндө ошол коопсуз шаар жаңы ишке киргенде жол эрежесин бузгандар абдан көп эле да. Бир күндө бир 20-25 миңге чейин бузуу катталса, бүгүнкү күндө ошо 1000-1200гө чейин катталат да, сутканын ичиндечи. Ошол эле учурда багы айыптар көп. Башында багы бузуулар кодекси күчүнө киргенде 2019-жылдын 1-январынан баштап киргенде биз бул сунуштарды берип, ошо 3000 сомдон 1000 сомго чейин арзандоого жетиштик. Ошол эле учурда жанакы 15 күндүн ичинде төлөй турган болсо, ошо 50% арзандатуу менен 15 күнүн ичинде колуна алган күндөн 15 күнүн ичинде алганга төлөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ошол учурда дагы биз кошумча мыйзам долбоордуна өзгөртүүлөр киргизип, биздин башкармалыктын кызматкерлери тарабынан жана мурда сатылып кеткен автоунааларды, ошол катталган айыптар мурунку ээлерине барып жататкан учурларындагы бүгүнкү күндө ошо көп автоунааларды таап, кармап, унаа ээлери менен жолугуштуруп, багы ошондой мүмкүнчүлүктөн куткастырганга дагы биз ийгиликтүү кадамдарга барып атабыз да. Ошол эле учурда биздин кызматкерлерге дагы электрондук планшеттерди бердик. Алар дагы ошол көчөдө ошол жанакы ээси арызданып, машинесин таппай жүргөн жагдайлар, ошол эле учурда айыптарды көп жол эрежени бузуп, айыптарды төлөбөй жүргөн айдоочулар, ошол эле учурда сот кызматтары менен сот органдары тарабынан чектөөлөр коюлган унааларды, жарандарды кармоодо бүгүнкү күндө ошол көптөгөн иштер жасалып атат. Анын баары бүгүнкү күндөгү иштин
жарандарыбыздын ыңгайлуу шарттарына жараша иштерди карап атабыз. Тилек мырза, айтсаңыз, мына азыр интернет өнүгүп кетти, элибизге жапырт смартфондор заманы келип калды да. Кайсы бир технологиялык революциялардын негизинде анан технология келгени келди, бирок өзүбүздүн элибиздин ой жүгүртүүсү, интеллектуалдык, эмоционалдык деңгээли жаңы эле өсүп келатат да. Бул жаңы калыптануу жолунда. Анан ушундай кырдаалда сиздердин дара кеңестерге келген сын, курч, катуу пикирлер келет. Эл тараптан массалык түрдө, аны сиз билесиз, биз да көрүп атабыз. Ошондо мындай биз сиздерди мындай жөнөкөй жарандар, сиздерди мындай погончан адамдардын адамдык жүзүн көргүбүз келет да. Ошон үчүн мен сизге кийинки суроону берейин. Башка жактан ошондой сын пикирлерди кабыл алганда сиз анын үстүнө мына сөз менен иштейсиз. Сиздерде кандай ойлор жаралат? Мындай өзүңөрдү кандай сезесиңер? Ушу биз кылып атабыз, эч ким түшүнбөй атат, же болбосо жок, жигиттер дагы көтөрөлү, дагы кылалы, мындайдын дагы далайын көрүшүбүз керек, бирок максат белгилүү, алдыда буюрса жакшы бир коопсуз шаар курабыз дегенде иш араңарда кандай эмоциялар мындай жашап өтөсүңөр дейм да. Биз сиздерден эч ким да погон чечсеңиз, сиз менин бир тууганым болуп каласыз да, мисалы байкем болуп каласыз да. Ооба, конечно. Албетте, багы бүгүнкү күндө ошол жол эрежесин бузуп калгандай жүргөн кишини, адамды жол эрежесин бузба десең, албетте жаман көрөт. Ошол эле учурда тентек кылба, адам менен урушпа, бирөөнүн оокатын алба, бирөөгө зыянын тийгизбе деп айткан адамды, конечно, ар ким жаман көрөт. Анткени ар ким өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн ой максаты менен жүрүп калган жагдайлар, багы эркин жүргөн учуруна чектөө кирсең, албетте ар ким жаман көрөт. Тем более биздин кызматта жол эрежесин бузсаң, айып саласың. Мурда айдоочулук күбөлүгүн алып койчубуз, 2019 жылдын 1-январдан баштап айдоочулук күбөлүктү албай тургандай кылып мыйзам кабыл алганбыз. Андан кийин айып пулдар бара баштады. Албетте жаман көрөт. Бул кылган ишине, мыйзамсыз кылган ишине бөгөт койсоң, конечно, жаман көрөт. Бирок ошого карабастан биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн ишибизди жеткиликтүү деңгээлде, мыйзам чегинде, ошол адамдардын укугун мыйзам чегинде коргоп, иштерди алып барып жатабыз. Эртең менен ошо патрулдук милициялар эртең менен развод деп коет, жаңылышпасам. Ошондо бир кандай сөздөр айтылат? Бүгүн силер кирели кечке элге кызмат кыласыңар, эмнеден ашасыңар? Ушуну көргүм келет да, мындай шетинен. Албетте. Мисалы үчүн, эртең менен эрте турасың. Саат 7-де уже көчөдө жумушта болуп калышың керек. Ага чейин багы сутка ичинде өткөрүлгөн жанакы катталган кылмыштар, урдалган транспорттар, жоголгон жарандар, ошол эле учурда жанакы ар кандай түрдүү жол мыйзам бузуулар бар. Ошолордун баарын өзүнүн жана кызматтык китепчесине жазып алып, көчөгө чыгат. Көчөгө чыкканда баштап эң биринчи жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу. Жол чырактар иштебей калат. Ал жерде регулировкалар турат. Ал жол чырагы өчкөндө 1 саат 5 мүнөттүк эмес, 1 саат даже кечке, 1 күн кечке өчпөй калган. Кызматкерлер чыгат, 8 саат кызмат алып барат. Ошонун ичинде, кызматтын ичинде баардык коопсуздук, баардык өзүнүн кызматка коюлган талаптар. Тең менен койгондо адам жарандарга сылык мамиле кылуу боюнча, жанакы кылмышкерлерди кармоо боюнча, көчөдөгү жана мыйзам бузган тартип бузуулар бар. Ошол эле учурда жанакы ичимдик ичип алып, бирөөнүн башка жарандардын тынчын алган жагдайлар бар. Баардыгы ошонун баарын жана ошол эле учурда жана көчөдөгү, жолдогу жанакы кайры сурагандар бар. Жол кырсыктары бар, материалдык чыгым тарткан жол кырсыктары бар. Ошол эле учурда адам өмүрүн алган жол кырсыктары бар. Ошонун баардыгын кездештиресиң да бир күндөчү. Өзүнүн кызмат алган учурда. Мен Тилек мырза кечегиде бир мындай бир көрүнүшкө байкадым да. Кайсы көчөлөрдүн кесилишинде камералар турган болсо, ошол жерде эми баягы кайсы бир убакыттан кийин бат эле өтө тез арада айдоочулар үйрөндү да, стоп-линиядан мисалы токтогондо. Бул сплошнойдун бирөөсүн кеспеген үйрөнүп калышты. Кесип баратса 3000 сомго жыгылат, төлөсө дагы ал деле кымбат, 1,5 сом жартысы. Буйтап барып үйрөнүп атышат да. Анан камералар жок жерде деле, байкасам камера жок десиз эле, ал жерде да акырындап мындай тартип пайда боло баштагандай да. Ушул ушул байкоом туурабы же биздикилер дагы эле мындай камера бар жерде тыпыйып калабыз да, камера жок жерде?
Мурдакы Албетте, биз айдоочулук күбөлүктүү алганда мамлекеттин алдында биз өзүбүз багы неме бергенбиз да. Мамлекет менен түзгөндө договор түзгөнбүз да, кол коюп, бардык эрежелерди билем. Баардыгын сактайм. Эгерде мыйзам бузган болсом, жолсо жол эрежесин бузган болсом, ошол мыйзамдын талаптарына ылайык мен өзүм жоопкерчилигимди алам депчи. Бул жана кээ бирөө карап туруп эле окубай эле кол коюп коетпойбу. Ошону жакшылап окуп көрсө, ошол жерде жазылган да. Ал жерде өзүнүн жоопкерчилиги жана укуктары жазылган. Ошолордун негизинде ар бир айдоочу, ар бир жаран ошол жолдо жүргөндө жол эрежесин так сактоого милдеттүүбүз да. Эгерде ошол биз өзүбүзгө коюлган милдеттерди, талаптарды так аткарсак, мүмкүн да жол кырсыгы болмокпуз да. Бүгүнкү күнгө эле мына 2020-жылга алсак эле 756 адам өмүрүн алып атат. Жалпы республика боюнчачы. Ошол эле учурда 4000ден ашуун адамдын жабыркап атат ар кандайчы. Алар деле ошол 4000ден ашык жаракат алганы, мисалы үчүн үй бүлөсүнө эмес, мамлекетке чыгым алып келип атат да. Анткени ден соолугун астан өтүш керек. Эгер айыгып кетсе жакшы, инвалид болуп калганча. Бир үйдө бир канча адам өтүп кетип атат жол кырсыгынан. Ошонун баары эле жоготуда. Эгерде ошол талаптардын баарын так аткарган болсок, ылдамдыктан ашык айдабаган болсок, бардык эрежелердин баарын сактасак, камера болобу, ГАИ кызматкери болобу, же болбойбу, бардык жерде мыйзам бирдей. Ошол мыйзамдын астында баарыбыздын укугубуз бирдей, баарыбыз бирдей сактай билишибиз керек да. Бу жерде ГАИ жок деп, эчтеке болбойт деп, жолдон өтүп кеткенге аракет кыласың, бирок ошол эле учурда жол эрежесин бузганда экинчи жакты да караш керек да. Что кырсык Кашкабактын ортосунда дейт го. Бир аз эле жаңылсаң, ошо кайрагын алып келе албайсың да. Кагаздан жаңылсак, оңдоп койсок болот да мунучу. Же компьютерди өзгөртүп койсок болот, же болсо барып алмаштырып койсок болот документтерди. Туура эмес жазып алсак, ошол кагаздарды туура эмес жазып. Бул жерде жол кырсыгы болгондон кийин адамдын өмүрүн кайра ордуна келтире албайбыз. Ошондуктан бул эрежени ар өзүбүзгө коюлган эрежени так сакташыбыз керек да. Ошондо биз чоң ийгиликтерге жетишебиз. Ошо үчүн биз өнүгүү жагына дагы чоң кадам жасайбыз да. Анан бүгүнкү күндө ошол эле айдоочулук көлүктү алып алып, каалаган өзү каалаган машина менен каалаган ылдамдыкта, каалаган жерде жүрбөш керек да. Ошол канчалык өзүнүн деңгээлиң чоң болсо да, ошончолук маданияттуу, ошончолук мыйзам сыйласаң, эч жерде кор болбойсуң да. Ошол жагына көп басым жасашыбыз керек. Бүгүнкү күндө ошол жол кырсыктарын келип чыгышы дагы ошол жол эрежесин одоно бузган учурлардан бүгүнкү күндө канча деген адамдарыбызды, канча деген мекендештерибизди жоготуп жатабыз. Бул чоң трагедия, чоң кайгы. Ошол трагедиялар азыраак болсун. Кечегиде мына керек болсо өзүбүздүн өлкө башчыбыз менен бул инцидент болуп кетти. Баягы кырсык Кашкабактын ортосунда дейт, урматтуу көрүүчүлөр. Баягы өзүбүз коопсуз өлкөдө, коопсуз коомдо жашаганды каалайбыз бардыгыбыз. Ошого жараша өзүбүздүн дагы жоопкерчилигибизди, анан буякта кызматкерлердин ортосунда дагы бир мындай жылуу бир мамиле, гармония келсе дейм да, эртели кеч. Кылып аткан иштериңиз үчүн чоң рахмат сизге. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугунун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Исаев бизде конокто болду. Тилек мырза, ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат сиздерге. Салам айтып барыңыз бизден. Сиз дагы биздин бир тууганыбызсыз, мекендешибизсиз. Форманы чечсеңиз да мен мындай агам болуп каласыз. Ошон үчүн кылган ишиңизде да сизде да коопсуздук болсун. Албан ийгиликтер кыласыз. Жанакы биринчи, экинчи этапта өтөт, үчүнчү этапка чейин коопсуз шаар долбоору ишке ашырылат. Буюрса биз менен сиздин коопсуздугуңуз да каралат деген жакшы тилек менен сизге ыраазычылык билдиребиз. Биз эфирде улантабыз, достор. Келиңиздер. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезегибиз өз соңуна келди. Бүгүн бизде коопсуз коом, коопсуз шаар, коопсуз жашоо темалык хагын өстөштүк. Мына буга чейин Орхан Инанды мырзанын тарапташтары, башкача айтканда ошол Сапат лицейинин мугалимдери, бүтүрүүчүлөрү келип өзүнүн ушул
ушул маселе боюнча болгон позициясын сабырдуулук деп жанагы ошол табылышын талап кылабыз деди эле. Мына кечеге чейин, бүгүнкүгө чейин митингдер уланды, эми митингдер токтоштук. Мындан ары интернетте талап улантабыз дешти. Андан кийин бизде баягы башкы прокуратурадан өкүлчүлүктөрү келип, прокуратуранын бүгүн кылып жаткан иш аракеттери боюнча, андан соң жол коопсуздук кызматынын өкүлдөрү басма сөз кызматы келип, кандай иш аракеттер жасалып атканын айтып беришти. Эми ошол меймандарды угуп отуруп, мен жалпысынан дагы бир жолу ошол мыйзам менен жана жарандын ортосундагы, мамлекет менен жана биздин ортобуздагы бир ишеним пайда болгондо гана жалпы коопсуздук жаралат деген түшүнүккө келип отурам. Себеп дегенде коопсуздук бул биздин жашоо, өмүр, ал эми ошол өмүр менен жашоодон кымбат эч нерсе жок экенин баарыбыз түшүнүп турабыз. Жолдордон абайлап өтүңүздөр, жакындарга, балдарга, өзгөчө кичинекей балдарыбызга көңүл буруңуздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар, коопсуз мамлекетте, коопсуз өлкөдө жашагандай бололу. Сиздерди урматтап, Ишкөндүн кечи теле берүүсү, мен кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Кучактадым сиздерди. Көрүшкөнчө.